Ассаламу алейкум, Супер KG порталынын колдонуучулары. Бүгүн бизде конокто түз эфирде Супер KG'de 2 саат бою Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Айчүрөк Иманалиева. Саламатсыздар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Жана дагы Айчүрөк эжекебиз бир гана Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артист эмес, мындан ары дагы өзүнүн алгачкы баягы кадамдарын көптөгөн эл аралык сынактардан баштаган. Акыркы 5 жылы биздин өлкөбүзгө көптөгөн байгелерди алып келүүдө эл аралык сынактардан. Дагы бир жолу саламатсызбы? Кош келиңиз. Кош келипсиз. Кандай келип алдыңыз? Жакшысызбы? Жай кысык сизди тажатпадыбы? Жок, тажаткан жок. Мен дагы бир күн калды жайга. Кудай буйруса, максат деле канча ушул Супердин порталына чакырат, бирок ар кандай себептер менен өзүм негизи ушул ден соолугума байланыштуу эле көп жерден өзүм баш тартчу болгом. Анан кийин эми баягы Кудайдын улуу күнүндө, орозо күнүндө отурабыз. Анан ойлойм ушул бул да болсо ушул күндөрү ушул Супердин порталында эл журт менен баарлашканы отурганымдагы ушул үстүртөн болгон мен Кудайдын буйругу деп билет элем. Мен чакырсам эле дарыланып атам деп калчыңыз эле. Ден соолугуңуз жакшыбы деги абалыңыз кандай? Больницадан чыкканыма бир аз эле болгон. Кудайга шүгүр, азыр ден соолугум жакшы. Балдарым болсо мектепте окушат, кээ бири студент, экзамендерин ийгиликтүү аяктап, азыр мынакей жайкы эс алууга чыгып, мен дагы кичине деп эс алайын дегенге жок болбойт экен деп сиздердин алдыңыздарда келип отурабыз жерге. Эмне кылып дарыланып атасыз? Калыбыңызга келип калыпсыз кайта дегенде комплимент айтып коюңуз. Рахмат. Рахмат. Эң негизгиси бул сулуулук адамдын ички дүйнөсү да, адамдын ден соолугу болсо, ички дүйнө таза болсо, бул эч нерсеге алмаш, кыз баа жеткис сулуулук деп мен билем. Анан эми бул жерден менин ден соолугумдун кайсы жеринен кетип атат, анын кажети деле жок болуш керек. Эң негизгиси азыр мынакей аман эсен ушу эл менен жүз көрүшүп жатабыз. Эң негизгиси азыркы учур деп мен ойлойм. Жазында аллергия болот эмеспи адамдар? Мисалы бирөө болот, бирөө терисинен болот. Аллергиям дагы бар. Үй бүлөбүз менен аллергетиктер биз барыбыз тең. Бирок аракет кылабыз. Ошол цитрусовойду жегенге, дары-дармек көп ичпегенге аракет кылабыз. Косметикадан дагы көп баягы ар кандай эгерде качествосы жок косметиканы колдонгондо, анда да бетке ар кандай нерселер чагылат да өзү. Эже айтсаңыз, мынакей көптөгөн биздин бөбөктөрдү, кичинекей таланттарды тарбиялап келесиз көп жылдан бери. Мынакей башында эле айтып өткөндөй көптөгөн эл аралык сынактарга да алып барып атасыз. Буюрса жакшы, өзүңүз дагы калыстарда көп отуруп каласыз. Дагы деле жакшы болот абы, сынактарга барайын деп жатасыздарбы алдыдагы пландарда? Мен негизи өзүм жана максат менен сүйлөшүп өттүкпү башында. Бысмылда деп ушул сахнага кадам шилтегенден баштап эле өзүмдүн өнөрүмдү өзүм багып, дайыма ошол Кыргызстандын атынан ошол жаш кезегимде, бала кезимде көптөгөн эл аралык сынактарга бардым. Ал сынактардан мен кээ бир жерден жеңиш алып келдим, кээ бир жерден жеңилип келдим. Анткени анда да мен жашмын, багы колдогон эч ким жок, поддержка кылган эч ким жок. Ал учурда билсеңер, кээ бир роза гүлүн карасаңар деле эч кандай макияж жок, эчтеке жок, чачта деле прическа жок. Оозубузду помаданы алып туруп акырын мындай кызартып туруп эле анан кийин чыга берчүбүз да. Анан азыркы заманда карагылачы, азыр возможностьтер аябай көп, техниканын өнүккөн учуру. Мен оюмча баягы сулуу эмес аял заты бул дүйнөдө жок болуш керек. Ден соолугу жакшы болсо, мынакей азыр возможностьтер дагы кайталап кеткен көп. Ошондуктан биздин Кыргызстандын деги эле дүйнө жүзүндөгү аялдардын баары тең мен сулуу деп эсептейт элем да. Сулуу болуш үчүн дагы багы көнүгүүлөрдү жасап, машыгуу залына барып, сиз азыр машыгып жатасызбы? Фитнеске барып? Мен азыр баягы спорт менен машыгып атам десем болот. Кичине көбүрөөк басып, эмеден көргөндө телевизордун астында турам дагы ошо баягы жакшы бир клиптерди коюп, анан кийин обруч айлантып, азыр кичине ошол өзүмдүн келбетиме кам көрө
баштаган учурум. Канча саат машыгасыз күндө? Ар кандай мисалы балдарымды деген экзамен учурунда экзамендерге жиберип коюп, 1 саат болобу, 2 саат болобу ошолор келгенче баягы тамак самактарын даярдап коюп туруп, анан кийин колуман келишинче бир күндө мүмкүн жарым саат, кээ бирде билинбей 1 саат, эгерде аябай жакшы сериал болсо 2 саатка созулуп кетиши мүмкүн. Берилип кетип унутуп коем өзүм. Жакшы. Өтө эле арыктап сериал Жакшы. Достор, биз болсо сиздерге эскертип кетели. 2 саат бою Айчүрөк эже биз менен түз эфирде болот. Сиздер болсо өзүңүздөрдүн суроолоруңуздарды жиберсеңиздер болот. Сөзсүз түрдө ал суроолорго баягы ачык, айкын биздин программабыздын берүүбүздүн шарттары менен жооп бергенге аракет кылабыз Айчүрөк эже менен биргеликте. Ошондуктан чамдаңыздар, бериле турган суроолоруңуздарды жиберсеңиздер болот. Бүгүн өлкөбүзгө аты таанымал, белгилүү, биз сүйүп окуган, биз менен иштешкен ырчылардын, ошондой эле карапайым элдин сүйүп окуган гезит Суперинфо гезитинин 15 жылдыгы. Куттуктайбыз. Супер KG порталы Суперинфо гезитинин жалпы жааматын чын жүрөктөн куттуктайт. Сиз дагы куттуктап койсоңуз Мен болот. да чын жүрөктөн куттуктаймын. Дайыма ушул элге жакшылыктын жарчысы болуп, дайыма жакшы маанай тартуулаган бир жакшы материалдарды жеткире бергиле. Мен ойлойм, Суперинфону Кыргызстанда бардыгы окушат болуш керек деп ойлойм да. Ошондуктан бар болуңуздар, аман болуңуздар, дайыма ушул кыргыз эл менен бирге болуңуздар. Билинбестен эле 15 жыл өтүп кетиптир да арадан. Картайып бараткан экен да анда. 15ке жашка чыгып Көп өсүп, буюрса чындыгында бардык кыргыз эли ошол гезитти окуп ар дайым алышат. Ошондуктан мындан ары дагы бардык биздин гезитибизге ийгиликтерди каалайбыз, өмүрү узун болсун. Тиражы миллионго жетсин дейли. Ооба, жетсин сөзсүз түрдө. азыр канча болуп калды? 100 000. Кыргызстанда Эң көп. Кыргызстандагы эң нускалуу газет бул Суперинфо. Мезгилден артта калба. Ооба. Анда эмесе, ооба, суроолорду жиберсеңиздер, биз сөзсүз түрдө бул жакта өзүбүздүн экраныбыз бар, мониторубуз бар. Бардыгыбыз тең максат, кесиптешим Айчүрөк эже, мен бардыгыбызды окуп, сөзсүз түрдө эжеке да өзү окуп, сиздерге жооп бергенге аракет кылат. Эжеке дагы айтып кетсеңиз, мындан ары кандай иштер менен алек болуп атасыз азыр? Эми азыр былтыр чыгыш базары конкурсуна бармакпыз. Анан кийин ал тараптан баягы кийинки жылкыга жылдырылды деген кагаз алганбыз. Азыр эми сентябрдын 20-сынан 25 сентябрга чейин өтө турган ошол чыгыш базары конкурсуна биз Кыргызстандын атынан 2 жакшы ырчыны алып барып атабыз. Ал жакта мен албетте Калыстар тобунун мүчөсүмүн Кыргызстандын атынан. Анан кийинки дагы ноябрь айында дагы чоң эл аралык конкурстарга даярданып атабыз. Өзүм негизи мен мисалы кыргыз сахнасынан алыстап калганыма 1-2 жылдын жүзү болуп калды да. Анан кийин мунун деле себептери бар. Ушундай баягы мен айтпадымбы жанагы чет мамлекеттерге кийинки учурда көбүрөөк каттап калдым. Ошол жактан өзүм бир эс алып, ээргүү алып, өзүмдүн кылган ишимен анан кийин жакшырдаган балдарды бияктан тандап барып туруп ошол жактан барып Кыргызстандан Калыстар тобунун мүчөсүн толуктап биринчи, экинчи орундарды алып келип аттык. Анан кийин акыркысында Хакасиядан гран-при алып келдик да. Ошол жактан өзүм эс алып, өзүмдү чынын айтканда ырчы катары ошол жактан бир өзүмдү сезип, эми ал жакта адамдар билбейм, бир башкача, бир өзүнчө бир керемет дүйнөгө бир барып келгендей болом да. Ошондуктан мен бул жактан көп чакыроолордон баш тартып, ошол чет мамлекеттерге чыгып калган себебим дагы ошол болгон. Бир четинен өзүм да эс алып, экинчи четинен кичинекей кооз Кыргызстаныбызга тамчыдай болсо дагы өзүмдүн салымымды кошуп жатам деп мен ички дүйнөмөн өзүм мындай багы орусча айтканда с гордостью мындай сыймыктанып айта алам. Анан кийин ушул кылып аткан эмгегимди деле эми бул деген бир эле мен өзүмдүн кызыкчылыгымды көздөп барып аткан жокмун. Мен Кыргызстандын атынан бара жаткан соң кыргыз эстрадасын айтып атпаймынбы, тамчыдай болсо да өзүмдүн кичинекей баягы салымымды кошуп аткан соң сөзсүз түрдө менин эмгегимди бир айтып, баалап, көрсөтүп
түп чыккан бир сөзсүз түрдө адамдар болуш керек деген ниет менен мен дагы эле иштей бермекчимин. Сизге кайрылгандар көп болуш керек, ырчы болот элем, багы кароо сынактарга катышат элем. Насаат жооп бериңиз. Насаат жол көрсөтүңүз, жардам бериңиз дегендер. Ушул убакка чейин эле көп, ушул убакка чейин эле 4 жашар кыздарын алып келет, 5 жашар кыздарын алып келет, бирок мен азыр андай кыздарды карап бакканга күчүм да жок. Бирок мына айтпадымбы, жанагы жакшы даяр ырчыларды, мисалы мен эл аралык конкурстарга алып барууга шартым бар, анткени ал жактагы чет мамлекеттер менен досторум, тааныштарым бар, ошондуктан мен ачык эле сүйлөшүп алып эле биз мындай ооз эки келишим менен эле мындай кылабыз деп алып кетип, ошол Кыргызстаныбызга Кудай буйруса мынакей жакшы орундарды алып келип атабыз. Мындан ары деле ошондой баягы деңгээлде ишибизди уланта беребиз деп ойлойм да. Ал жактын сынактын деңгээли барыбир башка болсо керек. Эми Ал жакка катышуунун дагы деңгээли да башка болсо керек. Ар бир ырчы үчүн. Билбейм, бизде деле жакшы деңгээлдеги сынактар болот. Мисалы Мейкин Азияда дагы чоң экрандар чоң экрандар коюлат. Аябай жакшы да, мындай жакшы тартылат, жакшы режиссерлорду алып барат. Бирок болуп келип эле кайра эле келип аралашып кетет да, ырдаганы деле, ырдай албаганы деле. Ошон үчүн баягы эл аралык сынак деген баягы жандуу үн деген, бул жандуу үн да. Берде мисалы Кыргызстаныбызды канча деген булуң бурчта көрүп турат да, ушу Мейкин Азия аркылуу. Анан кийин бир албетте эми баягы бардык эле жерде жетишпеген нерселер болот. Бири кемдүүнү дегендей телегей тегиз эчтеке жокко, бирок көбүнчөсүн бизде мындай конкурстарда кыргызчаланып кетет деп айтсам мындай ашыкча болбойт болуш керек да. Тааныш аркылуу, тааныш билишке мындай салынып кетет да, звоноктор менен. Сиздин уулуңуз дагы азыр башында чыгармачылыкка аралашып жетелеп жүрдүңүз эле, Арген. Учурда каякта көрүнбөй кетти, же үйлөп өзүнчө бөлдүңүзбү аны? Жок, эгерде Арген үйлөнө турган болсо мен сөзсүз түрдө биринчи Супер инфого силерге маалымат кылмакмын. Баягы биздин өзүбүздүн эми үй бүлөлүк бир чакан баягы бизнес деп айткандан дагы уялып атам, өзүбүздүн ишибиз бар. Азыр ошол Арген үйдүн баягы улуу баласы катары ошол иш-чараларыбызды жүргүзүп атат. Бишкекте эле. Бишкекте эле, Америкада эмес, биякта эле. Көрүнбөй кеткенин айтам да. Баягы гастролдор чогуу чыгып жүрчү эле. Эми гастролдо аябай көп чыктык да. Анан канчага толуп калды? Экинчиси калса керек бойго чет. Экинчиси мынакей Арлен, анан кийин Аэлита 6-чы мектепти бүттү. Анан кийин жок, мектепти бүткөн жок, 11-чи классы бүт эле. 6-чы мектепти, 6-чы классы бүттү. Анан Шубин атындагы музыкалык мектептен фортепиано бөлүмүнүн 6-чы классын аяктады. Жакшы, буюрса сиздин жолуңузду жолдойт турбайбы артыңыздан? Эми аракет кылабыз, азыр акырында бир адам бир үй бүлөдөн, акырындан азыр ошол жаңыдан даярданып баштаган учурубуз. Эми эч жакка деле шашпай элебиз. Аэлита дагы кичинекей, буюрса дагы келип ушул силердин порталыңарда интервью берип калат деп ойлойм. Келиңиздер эми кесиптеш, биз баягы Айчүрөк айымдын жеке жашоосу, акыркы жаңылыктары жөнүндө баардыгын маалымат алып бердик окшойт. Эми жалпы колдонуучулар, көрүүчүлөр тарабынан келген суроолорго кезек берели. Ооба, сизде суроолор барбы? Менде азырынча суроолор жок. Саламатсыздарбы, Айчүрөк эже? Сиздин буга чейинки айткандарыңызды Анжелика жокко чыгарды. Кайра айта берүү факт менен далилдеп берсеңиз, далилдеп бере аласызбы? Аягы 3499 номер менен келген экен. Ушул суроо азыркы учурда көптү кызыктырып турса керек. Багы шакиртиңиз Анжелика менен ортодогу болгон мамиле, бир топ кайым айтышуулары, буга дагы азыр мынакей алгачкы СМСибиз ошол жөнүндө келиптир. Ооба, эми мен деле азыр туура эмес болуп калат. Мен ал жөнүндө сүйлөшкөнү келген жокмун, мен билген эмесмин деп айткандан
мен алысмын, ал суроолор берилерин билгенбиз. Ошол тууралуу сүйлөшөлү деп негизи азыр келип отурабыз. Өзү негизи өткөндө мен өзүмдүн инстаграмыма баягы Супер KG'ге барып конок болом дегенде башында негизи мындай менин өзүмдүн творчеством жөнүндө көптөн бери сахнага чыкпай калдым. Анан арасында мүмкүн кошуп кетебиз деген гана башында ушундай сүйлөшүүлөр болгон эле. Анан баягы Суперинфонун мен өзүмдүн баракчама койдум. Анан Суперинфого дагы чыкты. Анжелика экөөбүздүн баягы кайым айтышыбыз. Анан Анжелика негедир такыр токтоп калбады өзү. Биринчи ал баягы интервью чыкканда келип туруп мен мыйзам аркылуу сүйлөшөм деди. Андан кийин аны кайра өчүрдү. Мен ошол интервью берилгенден кийин мен бир да жолу эчтеке деп жазган жокмун. Анан кийин Facebook'ка кайра койду. Улам бирдемени жазып койду. Анан эми кечээ күнү болсо менде иштеп кеткен Сапар Сопубековду алып келип таап, Айчүрөк эже мени урушчу дегенин коюптур да. Эми буга катарынан токтоп кетебиз керек. Окуяны анда башынан өзүңүз башынан эми айта турган болсок, түшүнүктүү болуш үчүн бул качан башталды? Негизи эле бул чырдын башы эмнеден улам башталды? Сиз өзүңүздүкүн жазып атасыз. Бул мындай да, азыр түшүндүм. Элдер ойлоп калышы мүмкүн да, Айчүрөк ушундай чоң эле баягы ырчы болуп туруп, ушул бири үчүн ушундай жаңжал кылып атабы деп ойлоп калышы мүмкүн. Ушул баягы Кудайдын улуу күнүндө мен азыр калп айтканым бул Кудай да көрүп турат. Ошондуктан баягы орозо улуу күн деп коебуз мусулмандарда. Ушул күнү келип мен ушул чындыкты айтып элге жеткирүүгө аракет кылам. Ал чындыкты айтканым ушул улуу күндөрү Кудай да туура көрөт болуш керек деп мен ойлойм да. Анан эми бул жерден бир ыр үчүн мындай жаңжал болгон жок. Кайсы ыр үчүн? Бул Махабат көлү деген чыгарма болду. Бул Махабат көлү деген чыгарманы мен 90-жылдын аягында Раматылык Марат Алыбаев агайыбыз, мен анда аябай популярдуулуктун туу чокусунда роза гүлүн ырдап чыгып, анан роза гүлүнөн кызыл гүл чыкты дагы. Анан ушул Махабат гүлүн мага атайын өзү үйгө чейин келип отуруп, анда Марат Алыбаев агабыз ошол Тазим эстрадалык ансамблин жетектейт эле филармонияда. Андан кийин бул чыгарманы мурда мындай бир куплет ырдап коюп, жазып коюп, анан кайра үстүнө кошуп обработка деген жок. Студияга кирдиң, ПСРК менен ойноду, үнүңдү бир ырдап туруп эле чыгып кетесиң. Бул записке бир 30 жылга чукул болуп калыптыр. Ошондуктан качествосы дагы баягы эч кандай обработкалары жок, естественно, кандай ырдалса ошондой голос менен кеткен. Анан кийин баягы мен Анжеликага бул ырды коюп тур да. Ага чейин Анжелика экөөбүз бир тойдо жолугушуп калдык. Тойдо жолугушуп калып, мен ал тойго бекер барган элем. Бекер барган элем, 1 саат шапкамды кийип, эле тердеп да кеттим. Микрофон улам алып кетет, улам минтип кетет. Бир кыз отурган болчу. Анан кийин эле Анжелика келип туруп эле ар жагынан чыгып туруп, ырдап туруп кетип баратат. Мен Анжеликаны ушундай ыза болдум. Азыр Арленин берде отурат. Аябай ыза болдум да. Анжелика токтосоң кетип баратат. Кыздын колунан кармап калдым. Кое турсаңар, мен бир эле сөз айтам дедим. Ушул менин колуман тузумду татып, ушул ыйык сахнаны сени тааныттым эле. Мен ушул жерде 1 сааттан бери күтүп атам. Сен мага 3 мүнөтүңдү ая албай койдуңбу десем. Бул деген ведущийдин решениясы болду деп дагы кетип баратат. Кайра токтоттум. Болуптур, ведущийдин решениясы болгон күндө дагы менин эжекем турат. Мен ушу сахнага чыгарган энекем турат. Мен кантип кое туруңуз деп айтканга жарабадыңбы? Болуптур, бул ведущийдин решениясы болсун. Анан ырчылардын тапкан баягы үй бүлөсүн баккан каражат бул тойлордон, корпоративтерден. Анан эми башкалар ырдасын. Ушу жар-жарды деле сурап койбойт белең десем,
Ал эмне сенин ырыңбы деди. Автору сенсиңби? Элдин баары эрдип атпайбы, а мен эмнеге ырдасам болбойт? Ошо деди. Махабат көлүн. Жок, жарды. Мен калчылдап калдым ошол жерден, анан мынтип туруп эле чекесинен алып туруп, анан чекесинен өп, мейли бара кой дедим. Үйгө келип ызамдын келгенин айтпа. Аны да жуттум. Ага чейин 2 жыл мурун кино тарткан экен. Эми азыркы тартылган кинолор менен баягы албетте мурунку биздин корифейлер тарткан фильмдерди салыштырып, бул асман менен жердей да, эми аны айтып отурбайын. Ал жерде продюсерин келечилеп чыгарыптыр да, баягы кишилерге салып берип дегендей да. Анан мага артисттер чала баштады. Айчүрөк, Анжеликаны чыгарганыңды элдин баары билет. Сени ушинтип келечилеп мындай чыгарыптыр, тартыптыр. Курсактуу кишилерге сени бар деп атат. Анан бул эмне деген? Сенин неужели сенин бир жакшы жериңди мындай тартып көрсөтпөптүрбү? Анан мен аны да жеп жуттум. Мына 3 жылга жакындап калды го, же 2 жыл болду. Ага да унчуккан жокмун. Мен эмнеге унчугам? Эгерде мен андай нерсени кылбасам, мен таза болсом, мен эмне үчүн ал жерден сен мындай кылып туруп кино тарттырсың, мени момуптурсың, бул мен деп мен кантип жаңжал кылат элем? Анда туура эмес болуп калмак да. А мен ойлодум, менен кийинки продюсерлер менен иштеп атат. Мага бул нерсе тиешелүү болбогондон кийин мен бул нерсе тууралуу эчтеке айтпашым керек. Бирок элдин баары тең мени Анжеликанын чыгарган устаты катары, эжеке энекеси катары билген соң, артисттердин да улам айта бергени мага ушунчалык жан дүйнөмдү сыздатты. Аны да мен жутуп койдум. Анда дагы мен эчтеке деген жокмун. Анан кийин азыр ошол 1 ыр үчүн деп атпайбы? Мына туура түшүнүңүздөр. 1 ыр үчүн эмес. Бул жылдар өттү. Анан Махабат көлү деп коюптур. Ушунчалык ызам келди дагы. Анжеликага өзүмдүн баракчама жаздым. Ушундай сени чыгардым эле, Анжелика, мен устатың болом го. Жок дегенде ошол бирөө сурап койсоң, мен жок дебейт элем го деген өзүмдүн постумду койдум. Эжеке, сиздин ырыңыз беле? Алтын эжеке, кечирип коюңузчу, мен билген жокмун, сиз ырдадыңыз беле деп. Ошо үйдө эле жашап жүрдү эле го мен менен. Ошо колуман эле чыкты эле го. Чогуу эле жүрдүк эле го 10 жылда. Ошол кичүүлүк кылып, ызаат кылып, эжеке сиздики эле деп койгонго да жараган жок. Жок, анткен жок. Ага чейин эртеси күнү мага бир газетадан бир эжеке телефон чалды. Махабат көлү деген ырды ырдаптырсың, ошол ырыңдын записи керек болуп атат эле дегенде мен айттым, эжеке, бул ыр деген менде жок, сохранять этилбей калыптыр. Анткени 90-чы жылдары деген телевидениядагы өнүк өсүшү, ошондой эле баягы запистер да сохранять этилбей калды. Ошо ал ыр менде жок дедим. Такыр жок калыптыр дедим. Кечинде эле Анжелика өзү да койсо мейли, апасы экөө мага элдин алдында атака жасады. Анан аны окудуңар болуш керек, Бардыгы мындай айтты да. Азыр ыр талашуу боюнча рекорд койдуңуз го дейт. Качан ырдадыңыз эле бул ырды? Видеоңуз барбы? Аудионуз барбы? Мен сиздин репертуарыңыздагы жатка билем го. Мейли, эми сиз примадоннасыз. Сиз жапжашсыз, сулуусуз, укмушсуз. Сизге эч ким тең келе албайт. Ушундай сөздөр, оскорбительный сөздөр менен жазып атат да, эми сага тең келе албайт. Сен жашсың, сен картаңсың деп айтып атат да, меничи. Элдин баарын блокко киргизип, өзүн өзү жөнүндө жазып, элди жинди кылам деген позицияңызга алкыш. Менден сизге дейт 10 000 подписчик. Анжеликаны устаты катары мени сыйлабаганы аз келгенсип, эниси катары чоң эле устаты, чоң эле аял мен менен кичинекей жаш болсо дагы бир сөз калып калбай айтышып атканы аз келгенсип,
өздүн подписчиктерин билек катары, мал катары санаганы мени таң калтырды да. Ал мага подписчиктерди 10 000 подписчик белекке бергенде, ал подписчиктер мени каалабаса, мен уккулары келбесе, ал мага подарок берсе, ошону подписчиктерди мага берген күндө да алар менен чыгып кете берет. Анан мен ойлойм, мындай нерсе дагы бул адамдын мындай кесирленгендигинин дагы чеги болуш керек деп ойлойм да. Кийинки суроо экранга чыкты. Опера Леди деген колдонуучубуздан келиптир. Чырга түшкөн ыр сиздин калемиңизден жаралыптыр го. Эмне үчүн менин ырымды уруксаатсыз ырдап чыкты деп айттыңыз эле дейт. Жок, менин ырымды мен автору деген жокмун. Мен аткаруучу, мен биринчи ырдап чыктым эле го. Менен бир ооз сурап койсоң, мен жок дебейт болчумун гана деген сөз болду. Мен ушул сөзгө баарына жооп бердим. Кийинки суроону дагы окуйлу. Аткаруучу катары сизден дагы бир ооз сурап койсо болот. Эми ар бир ырчыны, мисалы мен деле Роза Гүлү Тарас Аснакунов агайыбыздын көзү өтүп кетти да. Анан ал кишинин ушул көптөгөн чыгармалары бар, аябай жакшы. Ал кишинин бул чыгармасын мен аткардым да. Анан элге бул кулагына сиңип калган. Бардык көп эле ырчылар ырдашты Роза Гүлүн. Бардык эле бир ооз эже Роза Гүлүңүздү ырдасаңыз болот. Мен эч кимисине жок деген эмесмин. Эгерде Анжелика да ошондой жазган посттон кийин эжеке ушуну сиз ырдадыңыз беле десе деле, мен деле жок демек эмесмин. Мен эч качан бирөөгө жок деп, мен бирөөгө жамандыгымды, кыянаттыгымды келтирген киши эмесмин. Мен ошол аябай мындай өзүмдү мындай кандай десем, жароокөр, жөнөкөй айым деп билгени үчүн ушул убакка чейин мага кичинекей кыздардын мындай ишенип алып келет. Мисалы мен эч качан Аэлитамды мен билбейм, бир кандай деңгээлде ырчы болсо дагы мен алып барып ошого таштап мисалы бере алмак эмесмин. Демек, Анжеликаны мага алып келгенде чоң ишенич менен менин кандай адам экенин, менин баягы эл журтта кандай даражам бар экенин билип, кандай аял заты экенин билип туруп анан ишенип алып келди да. Анан кийин түштөн кийин мындай баягы устатына мага андай жаман айткан сөздөрдүн апасы да аябай жаман сөздөрдү айтты. Ошонун баары тең мен ойлойм кереги жок болчу депчи. Кийинки Жан 12-1197 деген колдонуучу жазып атат. Айчүрөк Иманалиева сулуусуз. Бирок азыр ырыңызды талашып элге жарыя болбой эле Анжелика экөөңөр өз ара чечишип алсаңар болмок дептир. Албетте болмок. Мен айтып атпаймынбы? Мен постума койдум. Анжелика, сен деген кайра эле ушул эмеге келип атабыз да. Айттым, мен бул суроого жооп бердим. Бир ооз айтып койсоң, мен биринчи мен ырдадым эле, айтып койсоң, мен сага жок демек эмесмин дегенден кийин эле апасы экөө Фейсбукка мени мынакей азыр окуп бербедимби? Эгерде анан мүмкүнчүлүк боло турган болсо, албетте мен апасынын да мен жөнүндө жазганын эл түшүнбөй калышы мүмкүн. Эл ойлоп атат да, Айчүрөк бир ыр үчүн ушунча чыргылды деп. Жок. Кудайдын улуу күнүндө бул мен ойлойм, бул ыр бул үстүртөн келген мындай шыба болду болуш керек да. Бул судьба. Ушул ыр аркылуу ушул сөздөрдүн ушунча 10 жылдан бери сыздап келген менин жүрөгүмдүн, 10 жылдан бери мен коркуп келген баягы ички бугумду айтып турууга баягы үстүртөн келген бир шыба деп билип атам да мен азырчы. 10 жылдан берки коркуп келген, эмнеден коркуп келгенсиз? 10 жыл мурун бизге баягы биздин кичинекей эле чөйрө билчү, биз талай экөөбүзгө абдан катуу нападение болгон. Ушул убакка чейин ушул ден соолугумдун залакасын тартып келем азыр. Анан ошол учурда баягы ушунчалык бизди коркуткандыктан баягы аз эле чөйрө билген, бирок Суперинфого бир нече айлар өткөндөн кийин жарыяланган. Ушундай подъездин алдында ушундай кол салуулар болуптур, сабап кетишиптир депчи. Анан ошо ойдон баягы имиш болуп калып калган болчу. Чынын айтканда, мүмкүн бул ыр болбосо, махабат көлү болбосо, бул дагы эле ошол менин ичимде мүмкүн тии дүйнөмө кетмек катылыпчы. Анан бул да болсо судьба, Анжеликанын өзүнүн бул ырга жабышып калганы, Анжеликанын
демек ушул Кудайдын улуу күндөрүндө айтууга демек Кудай Таалам мажбурлап атат болуш керек деп мен өзүм баягы кыргыз кызы болгондон кийин өзүм ошондой ойлоп койдум. Кол салуулардан кийин албетте денеңдеги көк ала бул убактылуу кетет экен, бирок жүрөгүңдүн ичиндеги көк ала так бул эч качан кетпейт. Анткени деген менин арленим ошондо кичинекей болчу. Мен бир 6 ай эшикке чыкпай жаттым го үйдөн. Менин кызым Айлита эшикке чыгара албай калдык. Кызым Айлитаны. Баламды болсо документтерин даярдаганча аркасынан Элмара Турсуналиева деген бар, алып баруучу. Элмаранын бир тааныштары аркылуу баягы жан сакчы кылып мага дагы Арленге дагы. Арлен ба мектепке барып окуйт да, анда Айлита окуй элек болчу мектепте. Арген болсо чоңоюп калган, бирдеме болсо баягы нападение болсо баягы эркек бала күчтүүрөөк, өзүнө эмне болсо да баягы кармашып калат дегендей коргоп өзүнө мүмкүн. Арлен кичинекей болгондуктан ошол 1 жылга башка өлкөдө окуп келди. Арген аябай отличник болчу. Кайсы класста окудуң Арлен ошондо? 5 класста болчу. Анан кийин 6 класстан баштап бияка келгенден кийин 4кө ударникке түшүп калды, бирок Кудайга шүгүр мейли 4 деген баада жакшы деп баягы эң негизгиси 6 сан аман ден соолукта болсо баары болот деп биз азыр ушул убакка чейин ошол өткөн кайгылуу күндөрдү унутууга аракет кылып жашап келгенбиз да ушул убакка чейин. Анан мындайда мисалы элдин кишисине балдар эч качан бул чоң мындай талкуу чоң жаман нерсеге айланып кетиши мүмкүн элдин кишисине кол көтөргөндөчү. Буга ким барат? Буга үстүртөн власть поддержка кылып тургандыктан, поддержка кылып турганда гана баягы ушундай жолго барышат. Бизге кол салууда чоң профессионалдар иштеген. Биринчи машинаны мен спорт ордосунда концерт берип атканда машинабызды ошол капюшон кийген жап-жаш балдар келип туруп, бир 6-7, мүмкүн унчакты, билбейм, мен сыртта эмес болчумун, көргөндөр айтты да. Эчтекеге жарагыз кылып талкалап салышты. Ичинде белеңиздер? Жок. Биз концерт мен больницадан жаңы эле чыккамда, ошондуктан багы гормональный таблеткаларды ичкенде ушинтип мындай суу сатып эме кылат экен, ошон үчүн улам баягы суудан ичип атам, кечирим сурайм. Анан бир жума ошондо звонок болду. Сен түшүндүңбү деди да. Кимден болду звонок? Мындай эле телефон чыкты, кадимкидей эле номери менен телефон чыкты. Айтып атпаймынбы, профессионалдар иштешкен. Бул бийлик тараптан жардам берилип, баары тең чики табылбай турган кылган. Эркек жигит чалды. Түшүндүңбү деди. Сен Айчүрөк, сен түшүндүңбү эмне үчүн деди. Мен эмнени дедим. Анда жакында түшүнөсүң деди. Бүттү. Ал телефон коюлду. Көп өтпөй бизге кол салуу болду. Бул 2 декабрь күнү болчу. 2 декабрь мен спорт ордосунан концерттен чыгып үйгө Таалай экөөбүз кирип баратканда, Таалайды мен билбейм эчтеке сознаниямды жоготуп жыгылдым да. Только баягы мен кыйкырып менин бетиме чапкылап моментип атканда соседтер карасам Таалай үстүн баары тең мындай грязь, чаң. Эми баягы эркек киши кичине эме болот экен да, эмоционалыраак. Мен Таалайды карадым дагы, Таалай көзүңө жаш албачы дедим. Кудай бар болсо, бүгүн болбосо эртең баары тең ачыкка чыгат. Мен Таалайды ушундай карап турдум да, колуман келишинче балдарымдын атасына мындай поддержка бергенге аял болсом да аракет кылдым. Ошол ойдон үйгө кирдик, үйгө кирип скорый чакырдык. Скорый чакырып телефон чалды. Азыр эми ал сөздөрдү мен айта албайм. Телефон чалып, экинчи Анжеликага сөз сүйлөй турган болсоң,
үчүнчүсү башка болот деди. Алда балдарыңды сен экинчи көрбөй каласың. Дагы башка сөздөрдүн баары тең болду. Балаңдын башын кесип, чөнтөгүнө наркотик салып туруп, башын кесип, эки кулагын кесип, пакетке алып келип бергенде сен анан көрөсүң деди. Эми будан башка сөздөр да болду. Эми аны мындай мен уялам, ал сөздөрдү жаман сөгүнгөн сөздөр менен айтылды, детальдарына чейин айтылды, баарын тең. Ошойдон бизди кийин бир машиналар менен такыр мени коркутуп сүйлөбөшкө, машиналар менен бир слежка кылып, баягы психологический атака жасап, жоголуп кетип атышты. Мен табылбайт деп эле ойлогом. Өзүм ички дүйнөмөн коркконуман Анжеликанын атын да ката алган жокмун. Анткени мага предупреждение беришти. Аталбаш керек болчу, айтылбаш керек болчу. Бакиевтердин системасы кулап, ошол учурдан кийин бир 2 айдан кийин го баягы эме болуп кетпеди, өлкөбүздө төңкөрүш болуп кетпеди. 2010-жылы болду. Төңкөрүш болгондон кийин эми бул чоң өлкөбүздө чоң төңкөрүш болуп аткан соң менин ишим ал жакта кумурсканын ишинде эле болуп калды да. Ушул ойдон табылбай деле калат деп ойлогом. Бирок ал балдар табылды. Ушул баягы Анжелика айтып атпайбы, биз Ошто жүргөндө эме деп турго, кучакташып алып ыйладык депчи. Концерт берип атканбыз Жалал Абадта. Звонок болду ГУРдан. Айчүрөк балдар табылды. Сиз арыз жазгандан кийин, Ооба, 3 жылдан кийин табылды. Балдар табылды. Ушундай эми алардын айтканын азыр эми кайталабай эле коеюн. Кантип бооруңузга кызып чоңойттуңуз экен, кантип ушундай нерсеге барды болду экен алда кызыңыз деди. Ошондон кийин кайра башталды. Ошол өткөн күндөр, ошол сөздөр, мен эми концертти сырф кыла алган жокмун да. Бирок ошол концерт бүткөндө уже көзүмөн жаш агып, ошол жерден мындай аябай чоң истерика болдук. Сапардын үйүнө келдик, ал жерден Анжеликанын күйөөсү чалды, эже чыгып коюңузчу, Анжелика иште күтүп атат деп. Эми бул нерселердин баарын тең албетте Анжелика баарын мындай башкача нукка буруп айтты да негизи. Анын баары тең андай эмес, мынакей мен болгон окуяны айтып атам сиздерге. Анан баягы элдин кишисинде дагы бир жолу кайталап кетейин. Власттан поддержка болмоюнча элдин кишисине эч ким кол сала албайт. Анткени бул чоң Кыргызстанда тополоңду жаратып ийет. Ошол ойлойм, түшүнгөн кишилер түшүнөт болуш керек деп. Эми азыр айтып атпайсызбы ошол Жалал Абадта концертте кучакташып ыйладык деген багы? Мен эмесмин деп атты. Сен экенсиң деп атты. Эже мен эмесмин деп атты. Жок, мен мынакей чалды, балдарды кармады деди. Кармадык деп мага азыр мынакей РОВДдан да чалышты, ГУРдан да чалышты. Как ты смогла деп. Биз бир жумага бардык го, ошкочу. Анда Сапар дагы бар, Элимара Турсуналиева бар, баары тең бар. Анан бул нерсени билбейм эми, кээ бир учурда мен чоң эле аял болуп туруп, ушундай капаланып же ызаланганда мен өзүм дагы баягы өзүмдү жоготуп коюшум мүмкүн да, бирок шурудай кылып тизип сүйлөй албай калышым мүмкүн. Бирок бул нерсе ушундай менин башыман өткөн. Бул нерсе болду. Бул нерсе калп деп атышпайбы? Калп деп айта турган болсо барсын. Бул иш ачылган. Бул иш ачылгандан кийин соту башталып, тиги эмеден Оштон менин багы кол жазмамды күтүп атышты да, чыгарышкан жок. Сот болду. Чыгарышкан жок. Менимче 3-чү сотунда мен Оштон келгенче бул жактан мени күтүп атышты. Анткени баягы балдарды мен тааныганым, жазылган заявлениялар,
кимди подозревать этеримди баарын тең баягы съемкага тартып алышыптыр да. Ошондуктан алар баягы менин Оштон жиберген кол жазмама чыгарыша алган жок балдарды. Анан менин Оштон келишимди күтүштү. Анан Чыңгыз бул ошол мага бир тааныштарыбыз аркылуу мага телефон чалды. Расул досумдун аялы Катя аркылуу баягы Айчүрөк менен ким жакшы биз баягы үй бүлөлүк достошуп жүрөбүз да Расулдар мененчи бала кезибизден баштап. Анан Катя чалып калды, ушундай Чыңгыз келиптир, Айчүрөк сүйлөшөйүн деп атат баягы иштер боюнча. Чыга аласың деп. Эми сөздүн кыскасы чыктык, 3 күн чогуу сүйлөшүп жүрдүк, кафелерде барып Чыңгыз менен отурдук. Чыңгыздын айтканы болду, эми Айчүрөк эже, мисалы, эми мындай да заказ түшөт. Ал тиги байкуш балдар ким үчүн жасап атат ал заказды? Эмне кылып атат? Байкуш балдар билбейт да. Карагылачы кандай балдардын убалына калышып атат. 7-8 бала келип туруп, кичинекей жаш балдар машинаны талкалады. Булар да келечектеги аталар, келечектеги бир мүмкүн жакшы адамдар болмок. Аларды кандай жаман жолго түртүп, ушундай багы криминальный жол менен ушул иштерди багы жасашып атат да. Анан айтайын дедиң эле бирдеме? Жок, айта бериңиз. Анан келишип сүйлөшүп, ал Чыңгыз айтты, эжеке эми болор болду, сиздин машинаңыздын чыгынын төлөп берели, больницага жаткан баягы кетирген каражаттарын да кетирип берели, эми бир ачууңузду мага бериңиз. Эми балдар, мен бирок ойлодум, бизде правительство колдоп атса бандиттер болот да. Колдоосо булар болмок эмес да. Ошондо карагылачы, канча деген адамдын үй бүлөсү бузулуп, канча деген жаш балдар кандай гана жолго кетип атат. Канча деген балдардын, канча деген энелердин көз жаштары төгүлүп атат. Бирөөнүн бир кумары үчүн, бир адамдын кумары үчүн канча деген үй бүлө, канча деген эне, канча деген балдар сыздап атат. Бирок ошол ызычуудан кийин Анжелика экөөңүздөр бири-бириңиздерди кечирдиңиздер деген сөздөр болду эле. Бул чын эле ушундай болду эле, кечириштиңиздер бири-бириңиздерди? Бир жолу ошол телевизордон баягы Тарас Асанакунов каза болуп калды да, анан кийин баягы мен анын ырын баягы Розагүлдүн ырдачы эмес белем. Анан кийин көп баягы мындай ырчыларды чогултуп, баягы көрүстөнүнө койгонуна дагы баягы чогулуп баарыбыз тең жардамыбызды бердик да. Анан кийин Алатоодон көрүп ошол сүйлөп атканда, каза болду деп атканда ошол менин сүрөтүм чыга алган окшойт да. Анан аны да айтып алышты да жакындары. Жүр барып Айчүрөк эжекеңен кечирим сурайлы, өлүп калса анан кийин элге шермендөө болуп, элдин баары тең сени жөк көрүп калат деп. Ушундай сыяктуу сөздөр да, бул сөздөр мен аны мындай сөздөрдү сүйлөй бере турган болсок, аябай эле мындай толтура келишти. Бирок мындай кечирим сурап келди. Келишти. Бирок ошондо дагы Суперинфодо мен өзүмдүн кайрылуум бар болуш керек жазылган. Эмнеге сен минте албайсың деп баягы жазгандан кийин эле кайра келдим. Эми бул мындай узун баягы история болуп кетет да. Анан баягы адам болгондон кийин ойлойт экенсиң да, мен эмес деп эле ыйлап атса мүмкүн ал эмес чыгар деп мынтип ойлоп калат экенсиң да. Бирок кеттик, Ошко бир жумага барабыз деп Ошко кеткенбиз. Анан Ош айтып атпаймынбы, Оштон деген ырдап атканда анан кийин РОВДдан, ГУБОПтон баягы органдын кишилеринен чалып балдар кармалды депчи. Так, кийинки суроого өтөлү. Анда бизде убакыт барган сайын тарып баратат. Ал эми суроолор болсо көп. Кийинки суроону окуйлу. Анжеликанын бул жерде айткандарын жазышыптыр. Мухтар Өмүракунов менен Айчүрөк эже өзү сүйлөштүрчү, менин ал кезде телефонум жок болчу дейт. Буга сиздин жообуңуз дейт. Анжелика телефонду менен мурдун көтөрдү болуш керек менимче. Мен мисалы Анжеликанын концертин 7-8 класстан баштап жаңыдан жазап, өзүм алтындардын баарын тең ломбардка коюп, мынакей сапар билет чуркап, ырыларын. Эми бул аябагандай чоң түйшүк да, эл билбеген, эл тааныбаган кыз деле баягы чоң реклама кылып туруп, баягы бир айдын ичинде мындай бап деп атын таанытып чыгарыш бул чоң түйшүк. Анан кийин бир күнү келип Сапар айтты.
мына костюмдарынан жетпей жатат, берде акчам жок болуп атат десе, Сапар өзү айтып калды, Айчүрөккө жетти, кызыңыз өзү машина минип жүрөт депчи. Мен ошондо, мен биякта Анжеликанын концертин чуркап жүрөм, жаса ал өзү машина, телефон көтөрүп эле жүрөт. Анан өзү берчи, өзү ошондо күйөөсү Урмат алып берген окшойт да ал машинаначы. Мен мисалы деген баягы концерттин директору катары концерт менен баягы Муктар уштуруп аткан соң мен телефондон сөзсүз түрдө мен мындай концерт канчада, мындай ар кандай нюанстарды сүйлөшүлөбүз. Анан кийин Анжелика берип койчу десе, мен берем да телефондучу. Берде телефондун эч кандай бир жок, барбы, ничего имеет этпейт да, эч кандай нерсечи. Анан демек ошондо Анжелика айымдын сөзүн билебиз, ал айтып өткөн интервьюда бул Айчүрөк эжекемдин телефону болчу депчи. Ошондо кимдики, өзүнүкү болобу? Жок, ошондо Муктар бир телефонду ошо коллективге баарыбызга эле чогуу берген болчу. Чогуу берген болчу ал телефонду. Анан кийин баягы жашы жете эле кыз болсо эмнеге мисалы Урматка берди? Мен жана газетада айтпадымбы? Өздөрү сүйлөшүп жүрчү. Мисалы ушуларга чейин эле артисттер мынакей билеттерибиз менен дайым эле Байке, Эжеке деп ар кандай мекемелерге киребиз, жакшы мекемелерге, мүмкүн депутаттарга киребиз. Ушуларга чейин эле артисттер кирип эле жардам берип коюңуз. Чет мамлекетке киргенде деле кат менен болобу, чогуу кирип деле биз кетип атабыз, спонсор кылып бергиле, спонсорлукка жардам бергиле деле кирип атабыз. Но это не значит, сен аркаңан телефонду алып туруп өзүң дальше мамиле кылып кете бер деген эмес да. Эми ал мисалы 1-2-3 адамга мисалы кирип концертке жардам берип коюңуз деп сурап кирсек, эмне үчүн өзүнчө телефондорду алып туруп эмне үчүн өзү Анжелика анда мамиле жасайт? Жасабаш керек болчу. Мен мисалы деген продюсер, анда продюсер деген сөз жок. Мен аркылуу бүтүрүш керек болчу. Эң негизгиси мен айтып атпаймын, мен өзүм поездда баратканда экөөнүн отношениясын ошондо билдим. Мисалы деген бул нерсенин баарын тең чыгарбай эле коюшса болмок. Мисалы апасы экөө өзлөрү баштады. Бул нерсе мен менен дагы деле айтып атпаймынбы? Кетмек, эчтеке айтылбай. Анткени бизди ушунчалык коркутуп койгондуктан мен 1-2 жыл телевизордо, азыр телевизордо көрбөйм. Ошол учурда Анжеликанын сүрөтү чыга калса эле жүрөгүм лактып отурган жеримен эле оозума капталып калган күндөргө чейин, ушундай моментке чейин жеткен болчумун мен. Мен балдарым үчүн, балдарымдын келечеги үчүн мен өзүм эмес, жеке башым эмес, ушулар үчүн мен баш көтөрүп турдум. Эгерде мен жаман боло турган болсом, менин бир кылык жоругум бар боло турган болсо, Анжеликадан башка менде канча деген кыздар иштеди. Менин студиямда 100дөн ашык кыздар кетти. Сулуу кыздар, 1 метр 70 сантиметр, 1 метр 80ге жетпеген, 75 сантиметр кыздар, ушунчалык модельный внешность менен кыздар келип атты. Канакей, ошол кыздар Анжеликадан эмнеси кем экен? Просто ал кыздар Анжелика караганда кичине ыймандуураак, серьезныйраак, скромныйраак. Ушуларга чейин шоу дүйнө жүзүндө эгерде мен баягы бир жаман жакка барып, бир жаман нерсени кыла турган болсом, ошол эле кесиптештерим азыр келип ушерге айтмак. Айчүрөк, сен өткөндө мындай кылбадың беле, мындай кылып жүрбөдүң беле деп айта албагандан кийин, дей албагандан кийин менин ушунчалык аброюмду кыргыз элине баягы ак эмгеги менен келе жаткан аброюма шек келтирип, өзүлөрүнүн мектепти бүтпөй, 9-ду да бүткөн жок. Азыр ар бир сөзгө жабышат да, мен кечирим сурайм. Же 8-класста, же 9 экөөнүн бирөөсүндө турмушка чыкты. Эми ал турмушка чыккан баары унутулду. Анан эл деген эл да, элдин оозун тыя албайсың. Эл мага деле ар кандай сөздөрдү жазат, мага деле жаман нерсени жазат. Анан эл минтип сурап атат, анан эмнеге эрте күйөөгө берип койдуң деп сурап атат деп, анан бул азыр мен ден соолугума байланыштуу. Мен 2 жылча сахнадан чыкпай калсам, булар мени эмне киши катары көрбөй, азыр ошол сөздөрдү келип туруп мага оодарып салабыз деген ниетиби, мен бул нерсени түшүнгөн жокмун. Эгерде үй бүлө бактылуу болсо, жашынакай жашап атса, канча жашында күйөөгө чыкты, кандай эмне себептен чыкты, ал кимдин иши бар? Жакшынакай болуп оокаттарын кыла берсин да. Мен Анжеликанын үй бүлөсүн, Анжеликаны мен унутуп да койгом. Мен Инстаграмга киргениме 1 жыл болду. Ошону араң азыр жаңы сүрөттөрдү коюп, мындай керек болсо балам онлайнга кире албай турат, өзүңөр көрүп атасыңар. Анан мен ойлойм, бу да болсо баягы элдер баягы тойлорго,
чакырып, акча кылып, анан кийин ашыкча баягы мен ойлойм да Анжелика өзү аябай баягы өзү эле кармабай апасына да жылдызды карматып, өзү жылдыздарды кармап ушул баягы Кудай берип аткан кичине баягы деп элестеп кеттим. Жидештикин ырыскысын жашынакай болуп мен эчтеке дебегенден кийин ошол рызкыларына Кудайга шүгүр деп оокаттарын кылып ушу мага жөн эле тийишпей эле койсо болмок. Дайыма акча жөнүндө айтат, дайыма бир акчаны санап атат өткөндө. Арасында албетте 100 000 алып келип беришкен. Бирок кечирим сурап келгенде мен бардык чогуу жайды түшүндүрүп туруп, мына мен ушунча эмгегим бар эле, мен ушундай гастролдо мен өмүр бою өзүмдүн ак эмгегим менен жүргөн кишимин. Мен эч качан бирөөнүн аркасы менен мен заслуга алган эмесмин. Мен бирөөнүн аркасы менен мен чет элге барган эмесмин. Мен эл алдында ушунча балдарымдын алдында, көрөрмандарымдын алдындагы жашынакай маанайымды менин мындай бир терс өзлөрүнүн кылган кылыктары менен каралайм деген бул туура эмес деп мен ойлойм да. Кийинки суроо. Москвага гастроллорго барганда Мухтар Байкенин комнатасына Анжеликаны киргизип, өзүңүз башка комнатадан орун алып кирсиз. Эмнеге бойго жете эле кызды чоң кишиге салып бердиңиз эле? Мен бул сөзгө жана жооп бердим. Мен мисалы Москвага барганда мен деген акчалуу Мухтардай анда раматылык, албетте мен үй бүлөсүнөн дагы бир жолу кечирим сурап кетем. Анткени деген апасы да жазыптыр. Менин кызымды жана кино жөнүндө да айтып кеттим. Менин кызымды ушундай эркектерге Мухтарга бир эркектерге салып берди, анан мен качырып ийдим депчи. Менин башым экөө эмес да. Мен 14 жашар кызды, жашы жете элек жашар кызды мен акыл эстүү ар бир адамдын мээсине келбет чыгар. Акыл эстүү адам буга ишениш да кыйын. Менин башым экөө эмес. Жашы жете элек кызды чоң кишиге салып берди дегенде. Эмне үчүн менде ушунчалык кыздар иштеп кетти, ушунчалык кыздар студиямда окуп кетишти. Эмне үчүн Анжелика энеси экөө, апасы экөө мен ушундай каралагысы келип атат да. Анткени жанагында өздөрүнө сөздөр келет окшойт да. Жазып, дайыма жазат, мени жаздырды деп ойлойт. Анжелика өзү билбей калды. Улам чүчкүргөнүнө чейин салып берип туруп, баягы эл деген эл да. Ар бир үйдө кундузу бар, жылдызы бар, кыздары бар. Ар бир үйдүн кызы кыргыз элинин өзүнчө сулуу, өзүнчө керемет, өзүнчө бактылуу. Анан кийин баягы мактаныштын дагы, ошондой эле өзүн аша чаап, көтөрө чабыштын дагы бир мен ойлойм чеги болот деп. Ошол чектен ашып кеткен үчүн мен ойлойм азыр элдер мындай нападение кылып кетти да. Мен Анжеликанын керек болсо инстаграмына да кирбейм. Анткени Анжелика мен үчүн таптакыр кызыгы жок. Мен сахнаган четтеп калышымдын кээ бир себептери дагы ушул көрбөйүнчө, жолукпайынчы деген дагы нерсе болгон да. Анан кийин мына жерден айтылып атпайбы тиги жана суроодо апасы 2 жылдан кийин эле Анжеликаны 2 жылдан кийин эле алгандан кийин эле айтты. Динара Акулова деген аябай жаман аял экен, ичи тар экен. Буларга баары эле ичи тар да, ичи күйөт экен да. Ошондо эле айткан болчу. Кыз, мен Гүлмираны кучагыма тимилем, момундайынан кызып келем, кызыңды алып кеткениң айчүрөк карабайт экен деп. Кырс ушул сени көрө албайт, ушундай ичи тар аял экен, мен ушинтип деген кызымды сенга иштетпей чык башына калып атат деп айтты да. Ошондо эле алып кетсе болмок анда кызын. Эмнеге мага 10 жылга калтырды? Эмнеге азыр ушунча жыл өткөндөн кийин азыр чогулуп алып туруп мени бир себептер менен каралагылары келип атат. Бул мен ойлойм Кудай алдында бул аябагандай чоң күнөө иш деп. Мисалы мен Бакиевке, биздин ошондогу президентибизге эч кандай бир претензиям эчтекем жок. Мен политикадан алыс кишимин, бирок анын бир тууганы Адыл Бакиев Салиев. Эмне үчүн мага суроо беришет азыр, ага чейин эле өзүм жооп берейин. Эмне үчүн баягы сен мен оюңду деген бөлүп атпайсыңбы?
Адыл Салиевдин аялына жолукканым менин чоң күнөөм болду да. Мен азыр тиги Айбек деген мындай байке болчу, мен анан таанып атчымын, анан Айбек байке айтыптыр. Ошол сөзүнөн дагы мен эчтеке деп айтпайт болчумун. Мына кечээ күнү мурдагы Фейсбукка коюптур Анжелика. Айбек байке дейт, Айчүрөккө жолотпо деп туруп, наоборот менин күйөөмө айтыптыр деп. Кечирип коюңуздар. Бир жолу Айчүрөк менин кызымды колдонгусу келген. Кечирип коюңуздар. Айчүрөк Анжелика кичекейинде менин үйүмдү, менин акчамды, менин даражамды, менин популярдуулугумду тескерисинче Анжелика апасы экөө колдонду го. Бул кандайча түшүнсө болот да, мындай багы каралагандыктычы адамды. Эгерде мен өзү мага ушунчалык акча керек болсо, мен болуп толуп турган жаштык учурумда мен деле акчалууларга көз артмакмын. Мен дагы акчалуулар менен эгерде ошол учурда ойноп күлүп жүргөн болсом, азыр эле менин кесиптештерим өздөрү эле келип эле ал нерсени айтып бермек. Менин кредом, менин оюм, менин алдыга койгон максатым такыр башка болчу. Мен гастролдоп жүргөндө деген бир сеанс эмес, 3 сеанстан коюп таң атканда үйгө келген учурларыбыз болгон. Мен Айбек менен такыр токтобой койгондон кийин Үмүт Кушубекова деген эжеке бар. Эжекеге айттым: Үмүт эже, айтыңызчы дедим. Анжелика ушунчалык өзгөрдү. Биз өзүбүз эле оокатыбызды кылалычы гастролдоп. Айтыңызчы Айбекке, Анжеликаны мындай аябай мындай эми кыргызча эле айтайын, мындай внимание алып аябай көптүрүп жиберип атат. Менин атым Айчүрөк эмгекчил, өз эмгеги менен келген деген атым бар. Бул үй бүлөлүү. Айтыңыз эжеке, калтырсын, Анжеликага жолобосун, үй бүлөлүү аялга жолобосун деп айттым. Мына Кудайдын улуу күнүндө айтып атам. Бул сөздөрдү да айтмак эмесмин. Анткени Анжелика бүттүгүн туура эмес коюп туруп, сени ажыраштырам деп айттың деп айтып атат. Мен ушу сөзүн окуп алып, мен ушу жашка келсем дагы, мен оозум ачылып, ушул сөздү азыр сүйлөбөйт элем. Ажыраштырам деп айтканыңыз үчүн мен урматка айтат элем. Мен ушул үй бүлөнү сактап калыш үчүн мен келтек жедим. Дегеним эжекеге айттым, Үмүт Кушубековага: Айбекти айтыңыз, бул үй бүлөлүү, тийбесин. Анжелика башка болуп баратат. Мени киши катарына санабай жатат. Биз өзүбүз эле оокат кылалы гастролдо. Үмүт эже ошойдон 1-2 күн жоголду дагы, такыр болбосун билгенден кийин мен баягы Швейцариядан келгенден кийин Адыл Салиев Бакиев менен Швейцарияга кеткенден кийин анан мен ал кишинин аялынын Курманжан эженин телефонун алдым. Анан айтып атпайбы, бары берет, ырчылар барат, сизде опыт бар беле анда. Ырчылар барат, бирок Анжеликанын филармонияда иштебегенден кийин филармонияга Камбарканга кандай отношениясы бар эле, мен ошого түшүнгөн жокмун. Ушуну да карап койсоңуздар. Анан берден Курманжан эжеге телефон чалдым дагы, ушул урмат ушуну билбесе, анда мына эми болору болду, айтыла турган нерселер айтылды, өзү вывод чыгарар деп ойлойм. Анткени мен ушул жашка келип, ушул өзүмдүн тапкан ак мээнетим менен ишимди, күйөрмандарымды калың элдин алдында, балдарымдын алдында, келин алардын алдында мындай каралайм деген ишине мен дагы өзүмдүн каршылыгымды эмес, бүгүнкү улуу күндө чындыкты айтууга өздөрү мабжурлады. Эжеке келди, экөөбүз машинанын ичинде сүйлөшүп, анан кийин Курманжан эжеге айттым, мен ыйлап айттым. Анда Анжелика урмат менен жашап аткан. Курманжан эжеке, кечириңиз, мен караңгылачы, мен ошо ойлоп оптурмун. Бул деген власть, бул деген көп нерсе болуп кетиши мүмкүн. Оюма келген жок, мен бир эле оюм болду. Өзүбүзчө ушул атагы чыккандан кийин азыр жаштар кызыгып көрүп атат. Өзүбүзчө ушул
жумушубузду кылалычы. Мурунку Анжелика кандай болсо кичикенде, ошондой эле болсо экен деген тилекте мен Курманжан эжеге айттым. Эжеке Адылбайкеге айтыңыз, ушинтип Швейцарияга мынакей алып барып келди, Кыска жооп берейин. Швейцарияга алып барып келди, ушундай жөн эле койгулачы, тийбегилечи, анын үй бүлөсү бар, жолдошуңузга айтыңызчы дедим. Эми Авир сотунун алдында, улуу Кудайдын алдында Курманжан эже берди экен, мен билдим аны. Ошондон кийин Айбектин үйүндө дагы, менин үйүмдө дагы көп чырлар болду. Мен дагы талай байкеңер менен бир ай экөөбүз сүйлөшпөй калып, кайра элдештик. Ошондон кийин Адыл Салиевдин келинчегине мен ошол Анжеликанын болгон мамилелерин айткандан кийин анан бизди сабатып кетишти. Аябай коркутуп кетишти, ооз ачыргыс кылып кетишти. Мына эгерде мен ажырата турган болсом, мен ушул сөздөрдү, ушул шактарга барат белем. Өзүмдүн ден соолугуман, өзүмдүн өмүрүмдү мындай коюп туруп ушул шакка барып турмун. Эгерде урмат ушуну түшүнбөсө, анда мен анда сөзүм жок. Бул сөздөр айтылбаш керек эле. Бул сөздөр мен айтып атпаймынбы, тиги дүйнөгө алып кетмекмин. Бирок апасы экөө мен ушунчалык каралагандан кийин мен азыр мынакей тогуз алдындагы Кудайдын улуу күнүндө мен ушу элдин алдында ушул сөздү айтканга мажбур болдум. Жазып атышат, сен деген үй бүлөсүн ойлобойсуңбу, сен деген балдарын ойлобойсуңбу? Анжеликанын балдары балдар, Анжеликанын күйөөсү күйөө, Анжеликанын сөзү сөз. Менин балдарым жок, менин балдарым көчөдө калган, же болбосо менин күйөөм күйөө эмес. Алардын кайын журту бар, менин кайын журтум жок, коколой бир жүргөн адам эмесмин го. Өздөрү кандай ойлосо өздөрүн, менин жүрөгүмдү да ошондо ойлоп койсо болот го. Менин да кайын журттарым бар. Мен да ушул жашка чыккандан кийин менин балдарым мынакей азыр куда күтөлү деп, келин алалы деп турган учурда мындай жүзү каралыктын мен ойлойм кереги жок болуш керек депчи. Жана маектин ортосунда айтып кеттиңиз, 100 000 сом алып келип берген деп. Буну Анжелика өзү алып келип берип атат. Мына 100 000 сомду баягы балдар кармал электе, ошол кечирим сурап мен ошол суперинфого бир нерсени жазган элем да, ал дагы бирдеме кылып мен эми уже быкычыкысын эмете албай калдым, майда кыска. Анан кийин экөөбүз сүйлөшкөндөн кийин мен түшүндүрүп айттым, мынакей ушундай дедик эле, сапарын баарыбыз чогуу эле сүйлөштүк эле, мен сага ушунчалык ставканы койдум эле, өзүбүз жок дегенде бир 2 жыл иштеп берсең болмок эле, азыр аншлаг болуп келмек, азыр атың жакшы чыгып атат, жок деди. Андай боло турган болсо мейли, анда $10 000 сүйлөштүк. $10 000 анда мен ошол мен деле мисалы машинамды деле талкаланды, ден соолугума канча залакка кетти. Ушул убакка чейин мен оорукчал болуп калдым. Эси мында караганда эчтекени деле айтпай жүрсө, демек бул айтпай жүрө берсе муну мынтип чаа беребиз дегенде болбойт. Темир деле кыйшыят. $10 000 токтодук. Ошентип алып жок анан кийин Сизден кетиш үчүн 10 000 сом бериш керек эле. Жок, кетиш үчүн эмес. Мен адамча өзү кечирим сурап келгенден кийин сүйлөштүк. Мейли анда гастролорго чыкпасаң, анда баягы продюсерлор менен мисалы ырчыларга бири-бирине келишим болгондо баягы аты чыккандан кийин жарым 50 же 60%ке иштешет эмеспи? Мен керек болсо кичинекей процентке деле макул болчумун да, негизи өзүчү. Штраф катары төлөп. Жок, штраф эчтеке эмес, жөн эле адамча сүйлөштүк. Мейли анда өзүң үй бүлөң болгондо мейли тойлоруңа деле чыга бер, эчтеке эме кылбайм. Өздөрүң жөн гана анда келиш баягы адам, менде да балдар бар, эми мен дагы сага канча деген баягы элдин алдында тааныттым. Анда эми сенин келечегиң алдыда, сен жашсың, сен канча дегендин алдыда дагы жакшы тойлордо жакшы акчаларды табасың. Анда мейли 10 000 сүйлөшөлү деп 10 000 сүйлөшкөнбүз. Анан кийин ал 10 000 эмес, ошондо 100 000 курс доллар, $1,5 000 болот да, келди. Көрсө өзүнүн жаңы концертин даярдап аткан экен. Анткени айтып атпай 5 ыр жазып берди деп. Бир 10 чакты ыр мен аны санап отурган жокмун. Ал ырдын баягы авторлорунун ошо кетиргендерин эле санап коюптур. А мен биякта чуркаганым, иштерим, эртеден кечке сведенкага отурганым, эмелер баягы композиторлор менен иштешкен, аранжировкага отургандар бар, эчтеке саналбаптыр да. Анан кийин 100 000
алып келип берди дагы эме кийинчерээк дагы эже бөлүп берейин биз деген машинаны сатып Омар менен немеге барганбыз деди. Кыргыз диаспорасы чакырып Америкага бир заграницага барып эме болуп калыптыр, банкрот болуп калып, ошо машинасын саткан Нурмат 7 миңби 6 миң доллардын баары тең ошо тиги командага жумшалды, анан көрөк сизге берсек болмойбу, эми күтүп туруңуз деп. Ошо ырларды алыш үчүн мага келип 100 миң бергени чын. Мен аны таанбайм. Айтып атат салондордун баарын анан бир дагы кеп сатып алгам деп атат. Ушунчалык Анжелика акылдуу, ушунчалык элди ишендирип сүйлөйт экен, акылдуу кыз экен, мага берки ырларымды бербей койду деп атат. Ал ырларды эмнеге бербей коем? Ошол ырларды берип аткан соң, экөө сүйлөшүп аткан соң, мына Баластан студиясында, радиолордо барып туруп алып бербейби? Азыр баары тең цифровой эмеге өткөн учур, радиолордо кичинекей кезиндеги жөнөкөй радиолордон таппаса дагы Балдар FM радиосунда анын ырлары бар, мен берген Балдар FM радиосуна барып алып берсе болмок. Бул дагы болсо жөндөн жок, мен каралайын деген аракети да. Эми мен ойлойм, жаш кыздын келечеги алдыда, эгерде дагы эле ушинте бере турган болсо, бул нерсе жашылык менен чечилбейт да. Анткени мен дагы кетишим мүмкүн, мен дагы намыс үчүн, мен дагы чынчылдык үчүн, мен дагы эгерде булардын үй бүлөсү токтобой турган болсо, менин аркаман дагы эле слежка кылып, мени болсо эмне гана кылып жазбайт. Карып калган деп дагы бир айтып кетет элем. Карып калган деген сөздү Анжелика алмаштырып алган окшойт. Ыйык искусство сахнасында карыган деген сөз болбойт. Карыган деген сөз сойкулардын үйүндө болот. Ал жакта сойкулардын үйүндө мисалы жаш кыздын денесин сатып алыш үчүн мүмкүн Айчүрек Иманалиева, Динара Акулова, же болбосо Алина Жетигенова кереги жок болушу мүмкүн. А бирок жаштар керек. Ошон үчүн ыйык сахна менен башка нерсени алмаштырбай, карыдың деп менин бир жериме тием деп ойлобой эле койгула. Анткени ыйык сахнада карылык деген болбойт. Мен Динара менен Алинадан 5 жаш кичүүмүн. Мен ойлойм, Кудай буйруса, биздин келечегибиз дагы алдыда. Мен жаштар менен таймашайын деген оюм да жок, ниетим да жок. Ар бир ырчынын өзүнүн учуру болот. Анан кийин баягы ошол учурда баягы колуна да ошол учурду баягы пайдалана билбей, бутун дагы, колун дагы салып алган, анан өзүнүн энесиндей болгон ыйык сахнага алып чыккан, мени каралайм деген бул адамдардын мындай ою эч качан ишке ашпайт деп ойлойм. Кийинки суроону узаталы. Айчүрек эже кандайсыз? Анжелика сизди сотко берем дегендей кылды. Соттошууга даярсызбы деген суроо. Өзү мен жанагы менин постум коюлгандан кийин, эсерге чыккандан кийин мен сотко берем деди. Факты менен мага бериңиз деди. Мен Анжелика факты менен алып келдим. Ырдаган жоксуз деди. Аны дагы мен тастыктап бердим. Фактылары менен Кытайга барганда тосуп алгандар, ал жакта да маданият жамаатында иштеген тосуп алгандар, кимдин, кайсы адамды, кайсы бөлмөдө, кимдер менен бардыгы тең бар. Ошондуктан мейли сотко берсе, чорнуйлар аркылуу эмес, мыйзам түрүндө чечишкенибиз бул эл алдында дагы, Кудай алдында дагы адептүүлүк болот деп ойлойм. Сиз демек соттошууга даярсыз? Соттошууга мени бир команда качаттан бери эле сотко берип келет. Соттошобуз, мынча карыз, соттошобуз деп эле жүрөт. Албетте мен даярмын. Менин өзүмдүн жүзүм ак болгондон кийин, ишим ак болгондон кийин, өздөрү сурангандай факттар менен мен берип аткандан кийин, мен даярмын. Кийинки суроону узаталы. Убагында Анжеликаны чыгарам деп көп акча коротком дегениңизге Анжелика биринчи ырым менен формамды апам каржылаган дейт. Апасы да өзүм кылгам дептир. Буга эмне деп жооп бересиз? Эми булардын баары тең майда барат сөз болуп кетет. Мен мынтип айтат элем. Мейли ар кандай майда барат сөздөрдү чыгара берсин, бирок эң негизгиси менин кылган эмгегим, менин кылган Анжелика үчүн элге тааныткан бул жасаган ишим метр менен ченелип, тараза менен эч качан өлчөнбөйт. Жакшы, кийинки суроо.
Айчүрөк эже, сиз чет мамлекеттерде эл аралык сынактарга барып биринчиликти алып, кыргыздын желегин желбиреткен, кыргыздын атын дүйнөгө тааныткан бактылуу күндөрүңүз болгонбу дейт. Фарида Кейжи 1991-жылкы кыз жазып атыптыр. Кандай дейт? Желегин желбиреткен. Албетте маек башында буну айтып кеттик. Көптөгөн сынактарга катышып Сөзсүз түрдө мен бактылуу күндөр албетте болот. Эми кантип кыска айтам, анткени мен деген көптөгөн чет мамлекеттерге бардым. Көптөгөн кыргыздын байрагын бийик көтөрдүм. Бир жерден лауреатство алып келдим, экинчи жерден дипломант болуп келдим. Бирде жеңилип, бирде жеңип, көз жаштар, кубанычтар, тосуп алган күндөр, анын баары тең мынакей. Баары болбосо да мен чыгып аткан учурда баягы анчалык техниканын өнүгүп өскөн убак эмес болчу да. Ошондуктан менин турмушумда жарымы гана сакталып калды. Аны элдер көрүп турат. Ошондуктан менин таза атымды кылган, ушунча кылган эмгегимди, мынтип жаман чогулткан авторитетимди ушундай бир жаман сөздөр менен баягы жууп салабыз дегендерге мен эч качан жооп бере албайт экенмин. Фариданын ушул эле экинчи суроосу, Айчүрөк эже Анжеликанын Кытайда эмне кылык кылганын жазып, көрөрмандарыңызды ойго салып койгонуңузду айтып бериңизчи дептир. Ойго салып койдуңуз. Мен ал нерселердин баарын тең эле айттым. Чогуу учуп келгенбиз. Айбек деген жигит урмат мисалы эмеден тозуп алган, баягы жөнөкөй эле биз чыгабыз го аэропорттон жөнөкөй эле. Айбек болсо правительственный жактан келген. Анан кийин эгерде сотко беребиз дей турган болсо, беришсин. Мен чорнойлор аркылуу жамандык менен мына чечишкенден көрөк, ошол сот аркылуу чечишкенибиз бул элдин алдында да, Кудайдын алдында да чоң абийир болот деп ойлойм. Кийинки суроо. Сиз Гүлнур Сайтылганова эженин ырын ырдап чыгам деп уят болгонсуз. Эми Анжеликадан да ыр талашып жатасыз. Бул кылыгыңыз сиздин Кыргыз Республикасынын эл артисти деген наамыңызды булгап жаткан жокпу? Мындай сөздөрдүн баары тең эле мага келип атат. Берден Гүлнурду ала чуркабаш керек. Анткени деген Гүлнур экөөбүз бир учурдун ырчыларыбыз. Ал Гүлнур экөөбүз чечишип алганбыз. Ал ырды бергем. Мен азыр сахнаны бергем, мен дагы айтып кетким келет. Бул Марат Алыбаев байкебиздин арбагына терең ыраазычылыгымды билгизгим келип атат. Анткени эгерде махабат көлү болбосо, ушул нерселер чын эле мен дагы ушинтип баягы эчтекени айта албай корккон, үрккөн бойдон эле калып кетмек болушум керек деп ойлоп атам да. Бул дагы ошол неспроста да, ушул ырга Анжеликанын жабышып калганы бул жөн жеринен эмес да. Ошондуктан мен Марат байкебизге арбагына терең сыйынуу менен, ошо Кудайдын улуу күнүндө ыраазычылыгымды билгизүү менен ошол ыр аркылуу бүгүн мени сүйлөтүп отурат да. Демек мен байкебиздин арбагына, Кудай Тааланга ыраазычылыгымды билгизип, Анжеликага махабат көлүн ырдай бер деп айтмакмын. Жакшы. Кийинки суроо Аква 94 мемадан келиптир. Айчүрөк эже Анжеликанын цирктеги жеңгени үчүн мен эмес, бүгүн үй бүлөбүз таң калган элек. Туура эле окуп атамбы? Айтсаңыз, ошол жерде акча роль ойногону чынбы дейт? Чын. Анткени деген баягы Адыл Салиев тараптан биздин министрге чейин талаада жүргөн жерине чейин чакырылып алып келген болчу. Эми азыр булардын баары майда бараттарын баарын тең айтып отурбайын. Эгерде ошол мен азыр ошол циркта иштеп аткандарды гана аябап атам да. Эгерде сотко бере турган болсо, анда кеттик сотко. Бул жерде мен башында бир аз туура эмес окуп коюп турмун. Айчүрөк эже Анжеликанын цирктеги жеңгени үчүн эмес, бүтүн мен эмес, бүтүн үй бүлөбүз таң калган элек деп сиз айтып чыккан окшойсуз. Кандай? Анжеликанын цирктеги жеңгени мен үчүн эмес, бүткүл үй бүлөбүз менен таң калганбыз депчи. Ага мен суроого канаттаныларлык эле жооп бердим болуш керек деп ойлойм. Кийинки суроо. Эгер Анжелика эл артисти деген наам алып калса, сиздин оюңуз? Анжелика бактылуу болсун, Анжеликада баары жакшы болсун, эл артистин алсын, эмгек сиңирген артистин алсын, бирок жөн эле менен алысыраак болсун, болду. Башка айтар эчтекем жок.
кийинки суроон дагы жиберишсе биз сөзсүз түрдө сизге жеткизебиз. Ал эми сиз дагы андан кийин келип калды. Анжеликанын айтышы боюнча сиз аны акча табыштын жолу катары колдонуп жүрдү деп айтып чыкты. Буга Эми карасаңар, мен айтат элем да, ал кичинекей кыз, мен өзүмдүн болуп толуп турган учурум, менин даража, менин тааныштары, менин ошондогу популярдуулугумду апасы экөө мына кайта эле ошого кайталанып келип атабыз да. Анан 13-14 жашта кызды барып алып туруп, мен айтып атпаймынбы, башым экөө эмес, тапта кимди колдонду. Эми өзүңөр ойлоп көрсөңөр, кандай ушундай бир жаман акмакчылык суроолор баягы мен сөзүм да жетпей калды да. Анан берден болгону гана ошол Анжеликанын инстаграмына эле сен деген күйөө көчүп кеткенсиң, окуну бүтпөй. Сен ошо сөздү эле азыр мен көптөн сахнадан алыстап калганыма байланыштуу эле, мен унчукпай коркуп калганыма байланыштуу эле мен дагы азыр чаап туруп баарын мага оодарабыз деген буларда ой болду да. Ошондуктан мен ойлойм, чын эле мен учурунда аябай корккон болчумун. Мен көргөн азапты ошол учурдагы, мен көргөн кордукту ошол учурдагы мен турбай калган күндөрүмдү, мен балам үйгө келгенче, бул балам тиякта жүргөнчө, үндөрүн укканча мен тиги дүйнөгө барып кайра келчүмүн. Мен энемин деген жаныбарга да каалабаймын ошол учурдагы менин дүйнөмдү, состояниямды. Кийинки суроо, саламатсызбы Айчүрек эже? Айтыңызчы, Анжелика айтты эле өткөндө, Арген менден кечирим сурады деп. Ошол чынбы? Аргенден сурадыңызбы? 7811 номери менен аяктаган. Эми Арген менен мен сүйлөштүм. Мен мисалы Анжеликанын баягы берген немелердин жоопторун көрө алган жокмун. Анткени бысмылы деп киргенде эле Айчүрек эже келет беле дегенде эле мен уже көрө албай койдум, анткени деген ал билген, силер билгенсиңер, силер мага чалгансыңар, мен келе албайм деп айткам. Ага силер айткансыңар, ал билген, анан келип туруп, ой келет, мен көрө албай койдум. Дальше мен көрө албай койдум. Анан кийин Арген менен сүйлөштүм, мага айтышып атат, Арген, сен ушундай апасы үчүн кечирим сура. Эгерде мени сабатып кеткенин билип туруп, мен эгерде балдарымды Анжеликаны көргөн жерден эркектик кылып, ачуулукка алдырып, колуңарды көтөрбөйбегиле деп айтып, жакшы тарбия берип, аял кишиге эч качан кол көтөрбөгүлө деп мен дайыма балдарыма үйрөтөм. Аял киши сүйлөп атканда эки сөз калып калгыла, анткени силердин эркек деген атыңар бар деп үйрөтөм. Анан ошол нерсени дагы ооштуруп келип туруп, менин балам менен азыр кайраштырайын деген амалын мен түшүнгөн да жокмун. Анан салонга алып барып, эми жүр деп алып барса, жанында кызы турса, ошол жерден Арген ага эмне болгон баарын тең кызына айтып отурмак беле. Мен өзүмдүн күчүм жетет балама көйнөк алып, мен өзүмдүн салонум да бар, өзүмдүн студиям да бар. Анан мен баягы искастройдон азыр кичине баягы суулары келип жетпей анча-мынча проблема болуп токтоп калдык. Мүмкүн мен өзүмдү ошол анчалык рекламировать эткенди билбейм. Анан азыр мынакей жакында мына баары бүттү, Кудай буйруса биз ачабыз, Кудайга шүгүр. 6 саныбыз аман турганда мен балдарымды өзүм Анжеликанын салону жок эле өзүм каржылап алганга күчүбүз, кубатыбыз жетет. Кийинки суроону улдап берели. Саламатсызбы Айчүрек эже? Ошол убакытта Анжеликаны да суракка чакырганбы тергөөчүлөр дейт. Биздин мыйзам боюнча заказчик да жоопко тартылат. Аны сиз жакшы билесиз. Суракка чакырылбаган болсо, орунсуз сүйлөп жатат. Жок, Анжелика суракка чакырылган, анткени деген айтып атпаймынбы, башка бийлик учурунда болду да, булчу суракка чакырып Анжеликаны жакшы эле сурашты го. Чакырылган демек. Чакырылган. Бардык документтердин баары тең, мага кол салынганы, мен кандай азапкы чеккеним, кайсы күндөрү иштер жабылды, ошонун баары тең документально баары тең тастыкталган. Айчүрек эже, саламатсызбы? Сизге бере турган суроом, ушул орозо ыйык айында чындыгын айтып, кимде күнөө экенин айтыңыз. Азыр бүт кыргыз эли сизди көрүп жатышат. Мунун баары тең жанагы айтылды да, баары кеч келип калды окшойт да. Ушул жаңжалга чекит коюңуз демек элем.
сиз сыйлап урматтап Москва шаарынан Жeenалиева Назира дейт. Ошол мен айтып атпаймынбы, мен мисалы бияка келгенде деле көп нерсени айтмак эмесмин. Өзү деген барып туруп Айбек мени минткен, Айчүрөккө жолотпоңуз деген. Кечирип коюңуз. Айбек менен экөөсү бир бөлмөдө 9 күн жашашты супер люкстарда. Анан келип алып туруп, билбейм, Урматтын досу болсо, ошо досу менен кандай бир бөлмөдө жатышат алар, мисалычы. Мүмкүн эч кандай эчтеке болбогондур, мүмкүн досуна ишенгендир. Мүмкүн Айбек досуна ишенгендир, бирок бир бөлмөдө экөө чогуу жашашты Кытайдан келгенге чейин. Айтып атпаймынбы, келгенде бул тараптан Айбек кетти, бул тараптан Урмат досу алды. А мен ошого чейин чырылдап, ушул үй бүлөсүн сактап калыш үчүн мен өзүмдүн өмүрүмдү мындайча айтканда картага коюп турмун да. Жөн эле койсом болмок, ошо апасы айтып аткандай ошо акча кылсам болмок экен. Ошол кичинекей 12-13 жашар кыздан мен эмне акча качан успевать эттим акча кылганды. Эми бул акча деп эле салып бердик салонун. Туулган күнүмө келишкен, салон жөнүндө сүйлөшүп, баягы эшиктерге жардам берип коесуңар деп сүйлөшүү болгон. Экөө туулган күнүмө келип, 2 ай созулуп кетти. Ошол салонуңузга да жардам, үчөөбүздүн туулган күнүбүз 12 январь бир күндө да Узкий кругда майрамдаганбыз. Ошондо экөө келип туруп $300 алып келип бергени чын. Менин эшигим, салондун бир эшиги 27 000 турат, салондун эшиги. Ал ошондо туулган күнүмө дагы салон. Эми айтпадымбы, санабай эле койшусун, уят болуп. Мен өзүмдүн айтар сөзүмдү айттым. Урмат түшүнө турган болсо, эл түшүнө турган болсо, мага дагы ушунчалык мени чыгарды. Мейли, мен азыр кандай кылбасын, эмне кылбасын, мен Анжеликадан корко турган да жерим жок. Чорныйларынан да корко турган жерим жок. Белыйларынан да корко турган жерим жок. Кудай алдында эгерде Урмат ошону мени ойлосо, мына ажыраштырам деп айтты деди. Мен экөөнүн үй бүлөсүн бузулбай сакталып калыш үчүн өзүмдүн өмүрүмдү коюп, мен Адыл Салиевдин аялына айттым. Мен Айбектин аялына чалдырып Үмүт эжеден суранып айттым, жөн койгулачы, мунун күйөөсү бар. Биз өзүбүздүн оокатыбызды кылалы. Башында айтылып кетти. Өзүбүз гастролго чыгалы деп туруп өзүмдүн өмүрүмдү картага койгонун Урмат түшүнбөдү. Кийинкисине саламатсызбы Айчүрөк эже, Чыңгыз деген ким? Крим авторитетпи экенин айтып бериңизчи дейт. 0680 менен аяктаган. Мисалы эми бул мен айтамбы, айтпаймбы, бул деген ошол эмеге чыкканда, тиги орусча кайсы газета бар эле? Биздин мамлекеттик вечерний Бишкекке азыр номерин унутуп атам. Толугу менен чыккан болчу. Кармалгандары, Камчы Көлбаевдин оң колу экени баары тең чыккан болчу. Мүмкүн мисалы Бакиевдер жагынан заказ берип мен ошондой коркутуп өмүрүмө кол салып аткан учурда мүмкүн ал балдар эмне үчүн экенин билген жок. Эмне себептен экенин билген жок. Ошондон айтып атпаймын, элдин кишисине үстүртөн заказ болмоюнча, үстүртөн поддержка болмоюнча эч кандай менсиген бирөө да келип туруп кол сала албайт. Жакшы, кийинки суроону узаталы. Анда ММ77 колдонуучубуздан келген. Биз жумуштагы кыздар чогуу алып саат 3-тө аябай күткөнбүз. Айчүрөк эже келбейт деп болуш керек деп жаттык эле. Кош келипсиз. Сиздин келгениңиз биздин оюбузду башкача нукка бурду. Эми жоопторуңуз кандай болот экен? Суроом, азыр түз эфирге Анжелика келип калса, кандай абал болот эле деп ойлойсуз дейт. Эми айтыла турган баары тең айтылды. Корккон күндөр өттү. Кандай абал болмок эле? Келе берсин. Келсин, айтыла турган сөз айтылды. Демек, ушул ыр аркылуу бул сөздөрдүн баары тең айтылмак. Мен бул эгерде ал өзүнө кечээ мурда күнү Facebook'a бул постун койбосо, калптын баарын айтып ажыраштырам дегенде айтып, Айбек деген баланын сүйлөгөндөрүн айтып койбосо, мен бул сөздөрдү азыр дагы да болсо айтпайт болчумун. Тилекке каршы Анжелика менен сизди чогуу бир эфирге чакырайын дегенбиз, бирок сиздин ден соолугуңузга байланыштуу андай шарт болгон жок. Кийинки суроого өтсөк, амансызбы Айчүрөк эже, жолдошуңуздун жакшы жана жаман сапаттарын атап бериңизчи. Анан жолдошуңуздун
носкисин колго жууп бересизби? Ийгилик сизге деп. Албетте, мен мисалы кыргыздын эле жөнөкөй, мен аябай жөнөкөй аялмын, мен жөнөкөй эле кыргыздын кызымын. Мен эч качан бир өзүмдү бир көтөрүп элден артыкча көргөн эмесмин. Анткени мен элдин кишиси болгондон кийин, мен дайыма оокатым эл менен өтүп аткандан кийин, мен элдин мнениясын дагы, элдин шартына дагы түшүнүп, мына Инстаграмда деле азыр айтып атат, мага жазып атышат да, эме деп жазып атышат да, уят эмеспи, сиз ошонун баарын тең жаздырып коюп туруп карап отурасыз деп атат да магачы. Жооп берип атасыз депчи, кечирип койгула. Мен бул Анжелика менен болгон бул иш эмес эле. Инстаграмыма жаңы ачылып киргенде эле мен элдер менен өзүм жооп берчүмүн. Ошондо эле мен элдер менен тыгыз байланышта ар бирөөсүнө жооп берчүмүн да. Анан жооп отурсаң, анан кийин айтып атпайбы, эмне карап отурасыз. Кечирип койгула. Эгерде Анжеликанын күнөөсү жок болсо, чөптүн башы шамал болбосо кыймылдабайт дейт. Ошол бизди угуп Суперинфого чыккандан кийин Айчүрөктөрдүн үй бүлөсүн түшүнүп сабап кетиптир, Айчүрөк аябай катуу абалда жатыптыр дегенди угушту да. Болуптур, кулактарын жаап алып туруп башка жакта да жүрсүн. Коллегалар да айтпасын, угушпасын. Бирок Суперинфого чыкты да. Эмнеге келип абалымды сурап коюшкан жок? Мен азыр минтип Инстаграмда карап отуруп турмун. Алар дагы кандай карап отурду? Эгерде көдөлөрү жок болсо, мен мисалы чуркап бармакмын, агай мен уктум эмне болду деп. Экөө тең келип койгон жок. Укту биздиге кол салуулар болгонун, укту мен кандай абалда жатканымды, баарын ошуп туруп экөө тең басып келген жок. Анан кантип анан элдин көзүнчө Айчүрөк эже мен жакшымын, Айчүрөк эже менен мындай деп туруп анан кийин бер жака чыгып алып туруп мага элге жаман көрсөтөм деген аракети Анжеликанын, мен ойлойм, ишке ашпайт болуш керек деп. Жолдошуңуздун жаман айтып кетсеңиз. Эмне деп атат? Жолдошуңуздун жакшы жана жаман сапаттарын анан носкисин колго жууп. Жолдошум мындай, жолдошу компьютершик өзү ачып отуруп алат деп атат. Мынакей Кудайдын кут жеринде отурам. Ал жазбайт, ответ да бербейт, Инстаграмда да жок. Настолько жолдошум жакшынакай эле, кыргыздын жөнөкөй эле жигити. Ал Инстаграмга да өткөндө сүрөтүбүздү коюлду, араң койдум. Ал мындай быкычкы менен такыр иши жок. Носкисин жууп берем. Мен балдарым дагы Инстаграмда отурбайт, Арлен да Инстаграмда отурбайт. Бу да жазганды билбейт. Анткени Арленге балдарыма шоу-бизнес такыр мындай кызыксыз. Талай болсо тиги өзүнүн жумушуна байланыштуу эмеде баягы Фейсбукта отуруп сөздөр менен анын иши ошондой да. Менин ишиме мындай бир жолу дагы экөөбүз кучакташып алып ыйладык да, аябай коркконубуздан талай сен тура кыласың, ошо эчтекесине киришпей эле кой. Мен мынакей азыр баягы эмчек берген арыжат болуп, заман ошондой болуп калды. Мен менен бирдеме болуп кете турган болсо, ошо балдарга сен мындай сен караан болуп кал деп ушинтип ыйлаган күндөрүбүз да болгон да. Эми бул күндөрүм баары тең өттү. Айтып атпайм, ошол күнгө алып келди. Ушул Кудайдын улуу күнүндө ушул нерселердин баарын айтууга алып келди деп мен ойлойм да. Жакшы, кийинки сурооңузга калалы. Дастан Ноокат деген биздин колдонуучубуздан келиптир. Саламатсызбы? Айчүрөк эже кандайсыз? Менин суроом сизге: орозо кармадыңызбы? Жана сиз айыл жумуштарына кандайсыз? Жана азыр жаныңызда канча сом акчаңыз бар дейт? Жанымда менин сом акчам бул албетте мынакей жакшынакай болуп силер менен баарлашып отурганыбыз. Балам азыр жанымда отурат. Анан кийин кандай дейт? Жок, орозо кармаган жокмун. Анткени орозо кармаганда да орозону да барктап тутуш керек деп коет. Мен ден соолукка байланыштуу ысырап кылгым келген жок. Ошон үчүн мен туттум деп калп айта албайм. Жок, туткан жокмун. Айыл жумуштарына? Айыл жумуштарына эң сонумун. Анткени деген мен айылдан өсө эле чыккан кызмын. Мен Таластын Калба деген айылынан болом. Чыбыктан ат минип калдыңызбы? Сөзсүз түрдө парада теп калдык. Анан баягы 13 жашыма чейин, 8 класска чейин айылда өстүм. Анан кийин Бишкек шаарына
кирип Мураталы Күреңкеев атындагы окуу жайына тапшырдым. Вокал бөлүмүн бүттүм. Анан кийин Шаарда калып калдыңыз, ошо бойдо. Шаарда калып калдым. Анан айылдын жумуштарынын баары тең мен үчүн мындай коркунучтуу эмес. Мен уйсап, нан бышырганды баарын тең билем. Мен үчүн баардык жумуш мындай эме эмес да, мындай уят эмес да. Мисалы полду жууганда да профессионал жууса эң жакшы. Бирок мен баардык жагына деген колдорумду мындай жиберип баардык жагына эле буттарымды сала бергенден алысмын. И бул туура эмес деле болуш керек деп ойлойм. Ар бир кесиптин өзүнүн ээси болуш керек. Баягы сойсо дагы тоокту касапчы сойсун дегендей, айылдын жумуштары мага жат эмес. Бирок уйсаганды Билем, баарын билем, уйсаган. Айылга жашап келгенге да азыр жөнөтсө кетет белеңиз? Эми мындай экен да, баягы кул жеймин дейт, куйрукту дейт. Кудай билет буйрукту дейт. Адам өзүнүн баягы ички сезими менен, фантазиясы менен жетет экен го алыскы жерге. Бирок эртеңки күнү кимибиз кандай болобуз эч ким билбейт да. Ошондуктан мен бүгүнкү күн менен жашап келем. Жакшы. Кийинки суроо. Саламатсызбы Айчүрөк эже, сизди аябай сыйлайбыз үй бүлөбүз менен. Анжелика айым айтып кетти эле, сизди таттууларымды алып барсам, Айчүрөк эже кайра таттууларымды берип жибериптир. Окутуп салган таттууларыңды өзүң кыздарың менен же деп салып берди дейт. Мунун баары тең майда чүйдө ушу майда чүйдөгө суроого деген эми жооп бергим деле келбей жатат да. Эми мисалы мен бирөөнү окутуп, чокутуп, бир молдолорго барып кечирип койгула. Ошол молдолорго барып окутуп, чокутуп жүрсөм, ал нерселер деле айтылмак. Мен башыма мүшкүл иш түшкөндөн кийин, коркутуу, үркүтүүлөр болгондон кийин, денебиз жабыр тарткандан кийин, өзүмдүн арт кейжи деген газетамда бар да, баары токтоду да, машинанын баары талкаланды. Мен эми ал машинаны канча калганын деле айтпай эле коеюн. Арт кейжи деген газетаны жаңыдан чыгарып иштетип мындай баштадык эле. Ал бизнестин баары токтоду. Жан дүйнөмдүн баары жанчылды. Мен 6-7 бала, бир топтолгон бала келатса эле паника болуп, үйгө келип мандрашка алмап, жатып калып, өзүмдү ушунчалык билбейм бул күндөрдү мен кантип өткөрдүм. Бир жолу Анжелика айтып калды. Баягы элдешебиз деп келгенде, сизди деген айтып атат тиги ровудун балдары, Айчүрөк эжең баягы крышасы тайып калыптыр, ана сумасы ашыла өлөйүн деп калыптыр деп сизди келечилеп атат. Өлөйүн деп калам максат. Мен балдарымдын келечегин ойлоп, кызымдын келечегин ойлоп, балдарымды ойлоп, эмне болуп калат деп, кандай болуп калат деп ушуларды ойлоп отуруп мен жинде болоюн деп калгам. Чынын айтканда аябай жаман мезгилди өткөрдүк. Мен баш көтөрүп баса албай калгам эшикке. Мен эмне кылып атканымды да билбей калган болчумун. Бир жүрөм да мындай басып, мен каерге эмнени койгонумду билбей, далдырап, каерге эмнеге баратам, эчтеке билбей калган болчумун. Бирок таттууларымды алып барсам дептир. Алып барганы чынбы? Дайыма алып келип турабы таттууларды? 8 март деле болот. Ар кандай, мисалы Анжелика мени сыйлап жүрсө, Анжеликаны сыйлаганы чын болсо, ошол марттарда деле Урмат экөө деле келбесе деле такси деген бар. Бир гүл бир тортко деле жарышкан жок. Эми карачы, азыр майда сөздү сүйлөгүм келбей жатат да такырчке. Ушу майда сөздөрдү кетирип эле коелучу, суранам. Суроом дептир. Сизди көз ачыктарга көп барат деп ушул. Мен барбайм көз ачыктарга. Мен бир гана ошол жан дүйнөбүз жабырып калаганда, ошол турбай жатып калдым да. Турбай жатып 2-3 жуманын ичинде чачым агарып кетти. Ишенесиңерби? Ушу аппак болуп калды да чачым, мындай эки жагын баары тең. Сапар келди. Эже көзүм жашы, билбейм мен канча ай ыйладым. Көзүм жаш тыйылбайт, Сапар айтты. Аябай көз ачык бар, жүрүңүзчү эже алып барып келели деди. Өзү көз ачыктарга барган киши эмесмин мен. Бой машинага отургузуп туруп, анда Эльмарада бар эле. Бир алыс каяка барганымды деле билбейм, бир айыл жака бир кемпирге бардык. Кемпирге барып, сүрөттөрдү алып алсаңыз эже деди. Сүрөттөрдү алдым. Ошо сүрөттөрдөн мына мынау деп көрсөтүп берди. Анан эң негизгиси ошол Арлендин сүрөтүн көрүп алып эле, мынау балаңды жакында өлтүрүп кетет деди да. Көз ачык. Мен билбейм, мен билбейм калган эмне болгонун. Мен үйгө кандай келгенимди деле билбейм. Эмне кылганымды деле билбейм. Көзүмөн жаш агат. Ошентип отуруп Эльмара мага бир тааныштары бар экен, классташы Жамал деген. Ал Жамал
келип телохранительдерин берди. Мен ошол күндөрдө эстегим да келбейт, чынын айтканда. Мен өзүмөн деле коркпойм. Мен балдарым үчүн гана баягы документтерин даярдап чет мамлекетке кетиргенге чейин мен киши деле болуп, мен ойлогом, мен бүттүм, мен өлдүм деп эле ойлогон болдум. Мен мындай психологический состоянияда мен азыр то что ырдап мен эчтеке деле кыла албай калат болушум керек депчи. Анан ошондон кийин биз экинчи аялга барган жокпуз. Анан мен азыр угуп калдым, жанагы Фатима дегенге барып мени мындай окутуп, мен Фатима дегенди мен тааныбайм. Мен мүмкүн Фатима ошонун кызы чыгар деп угуп калгам, бирок мен Фатиманын мен көзүн да көргөн эмесмин. Мен эч качан мен көз ачыктарга барып окутуп, чокутуп эч качан андай кылган эмесмин. Баланын билеги ооруса эненин жүрөгү ооруйт деп коет го. Ансар балдарыңыз кашыңызда аман болсун. Кийинки суроо. 90-жылдардын башында Динара Акулова экөөңүздөр катуу чыгып жаткан убакта Динара менен Айчүрөк өч экен, Динараны Айчүрөк машина менен тебелеп кетиптир деген жептер тараган. Ал кезде мындай окуяларды жаза турган желтая пресса же интернет жок эле. Динара эженин автокырсыкка учурап ооруканага жатып чыкканы эл арасында дуу болуп кеткен эле. Ушул окуя эсиңизде барбы? Жок, ушул окуя жок, бул окуяны мен укпаптырмын. Эми биз да баягы жаш кезекте биз дагы баягы бир замандын балдар кыздарыбыз да. Динара эжем болот менен 5 жаш улуу Динарачы. Баягы Акку белең Айперимди дагы композиторлор бизге ырдатып берип, ошо болгон эле мындай. Эми бул творчествода болор экен. Анан баягы ыр талашуу боюнча рекорд койдуңуз го деп Анжелика жазып атпайбы? Жамандык кылып, бирөөнү сабатып рекорд койгондон көрө ыр талашып жүргөн жакшы го деп ойлойм. Бул талашуу эмес, бу да болсо баягы атаандашуу, бул баягы композиторлордун кээде музыканттардын өздөрү келсен да алар өздөрүнүн аттарын чыгаргысы келип эле буга да ырдатып анан ортодогу эки ырчы талашып калып атпайбы? Бул алардын күнөөсү да. Анан кийин алар артта отуруп калат, алардын ырлары популярдуу болот, от этого они кайфуют, отурушат, элге биздин атыбыз жаман болуп калып атат да. Мисалы Динара экөөбүз мисалы кечөөнү мына аксакалдар собрание кылыптыр. Мага чейин Анжеликаны чакырышыптыр. Анан кийин мен түнүндө бардым. Бул ошол Динара, Юра Байке, Гүлшайыр эже, Гүлзат жана башкалар. Анан сүйлөшөлү десе эле келип туруп эле. Менин апам азыр ооруп атат. Эми аны кичинекей бала айтып койду да, ал аксакалдар айткан жок. Ошондо бир кичинекей балдар отуруп туруп, ошентип айтпадыбы деп айтып койду да кирип келип туруп эле. Мен ал катынды көрсөтөм деп. Мени Айчүрөк эже устат эмес. Ал катынды деп. Мен деле Анжеликаны кыз деп айта албайм. Адагыма окшогон мындайча айтканда. Эми ошол кантип ушундай оозу барып атат да, ошо улуу кишилердин арасына барып алып ушундай сөздөрдү айтып атат да. Эми мен башка сөзүм жок. Булар баягы уурусу күчтүү болсо, ээсин жыгат болуп, мен сотко беришим керек эле да. Менин кызымды чоңдорго салып берген деген жала менен мени сутенерша катары көрсөтүп аткан апасын мен тескерисинче сотко беришим керек эле да. Анан кийин өзү айткандай мага докажите фактылар менен деди. Мен фактылардын баарын тең даярдап койдум. Айчүрөк эже, мүмкүн болсо Максат мырза, бул жерде жазышууларды алып келиптирсиз, баягы маек башында айтып кеттиңиз. Кадр сыртында сүйлөшүүдө ошолорду кандай чындыктарды балким айтайын деп атасыз? Ошолорго да токтоло кетсек, кезек берсек. Мынакей бул жерде бир жазышууларды алып келдим деп атасыз. Айтканда ошо фактылар деген мен мисалы деген мына мага ушуга чейин инстаграмды жаңы ачкан деле Анжеликаны аябай жаман сөздөр менен жаза беришчи мага. Баарын тең удалять этчимин. Мына ушул күнгө чейин кандай пост койбосом деле ар бир экинчи посту Анжелика жөнүндө аябай жаман жазат эле. Баарын удалять этчимин.
эч качан мен бир өзүмдүн подписчиктери менен Анжелика жөнүндө менин инстаграмда кездешүү же переписка болгон эмес. Мына карасаңыз, мынакей бул Анжеликанын өзүнүн инстаграмда мени айтып атканын. Айтып атат да, это пишет тот человек, который уже сходит с ума от зависти. Как это может быть правдой? Элге калпты сүйлөсөм, элдин жинди кылып ишендирем деген адамдын өзүнүн кызы ошондой болот деп. Менин азыр кызыма дагы аябай жаман сөздөрдү жаздырып атышат да, мен ага дагы терикпеймин. Карасаңыз, Анжеликанын мага болгон чүрөк эжемди жакшы көрөм деген сөзүн карасаң бердечи. Эми Анжелика мисалы эрегишкендей, мен ал мага мисалы тең тушум эмес да. Ал мен аны өзүм чыгарган кичинекей мондай кыздарды эле көрөм да. Ал Анжеликаны мага тирешип, мен менен бул баягы атаандаш болом дегенин кандай түшүнсөм болот? Мен Анжеликаны өзүмө атаандаш катары санабайм. Мени ырчы деп коет. Анан берден элге мындай сүйлөп алып туруп, анан кийин кайра Айчүрөк эжемди минтсем эле минте берет. Жок, мага акча керек деп айтты. Акча керек болгон учурда да кел экөөбүз мамиле кылып жүрөлчү десе, жок, мага акча керек деп акыл эси ордунда бар адамды айтпас чыгар. Кичине мондай калпты сүйлөрдө мындай адам ойлонуш керек да. Анткени билем, түшүнөм, азыр Анжеликанын көрөрмандары 13 жашар, 14 жашар, 17, 12, 10 жашар багы көрөрмандары болуп атат, бирок айтайын дегеним, алардын дагы психикасын бузбаш керек. Кээ бирге мүмкүн мен энесиндей болом, кээ бирге мүмкүн мен чоң апасындай болом, кээ бирге мүмкүн бир айырмабыз кичине бир тең тушундай болом, бирок ушул баарын элдин башын айланткан мен эмес эле Анжелика болуп, ошол мага устатына энесиндей болгон ушул адамга ар кандай ушундай жаман сөздөрдү жаздырып, бул бир эле мисал азыр. Анан мен ойлойм, бул Анжеликанын бул кылганы аябай туура эмес депчи. Ал апасы болсо дайыма мен булардыкы башталат да, угроза менен башталат. Мен билем, Анжелика кичикенде ошондой эске албаптырмын. Ал учурда мен да жаш болдум да. Дайыма гастролдордо жүрүп атабыз. Мен да жашмын, билбейм, мен Анжелика экөөбүздүн айырмабыз бир 16-17 жаш болуш керек да, билишимче. Анжелика 7 жашында алса, ошондо мен өзүм деле бир аябай эле жаш экем ал учурдачы. Мен деле анча-мынча көңүл бурган жокмун да. Анан кийин берден бир жолу келип калды. Өздөрү апасы экөө тиги подземкада эме ойношуптур, оймок ойношуп, акча отуруп коюптур. Анан тимине колдорум мындай тытылып, мындай эме болуп келди да, эме баягы канап келди да. Анан өздөрү ойноп туруп, утулуп калса, ал баланы алып туруп, апасы экөө сабап салышыптыр да, сабап бетин тытып, ушинтип салыптыр. Тимиле ушинтип алдык дейт да акчабызды. Анда да мен жаштыкка салып, мындай эме кылган эмес болчумун да, мындай көңүл бурган эмес болчумун. Бир сөз сүйлөсөң эле бардыкы угроза. Бул сөз кеткенден кийин мага айтып атат, сен алда балдарыңды ойло деп мага дагы угроза кылып атат да. Угроза менен эчтеке чечилбейт, акча менен эчтеке чечилбейт. Берден баягы канча деген адамдардын, канча деген үй бүлө бузулуп кетип атат, канча деген адамдардын көз жаштары калып калып атат. Анткени албетте мени чоң аял бул эмнеге теңелип атат деп анан кийин алдандай калптардын баарын токуй берсе, алар эчтеке чогуу жайга түшүнбөй эле мындай алдандай нападениялар болуп кетип атпайбы? Ошондуктан эгерде убагында Анжелика азыр токтобосо, бир эле мен эмес, бар алдына келгенде көп жамандыктар болуп кетиши мүмкүн. Мен дагы да болсо устаты катары, дагы да болсо энеси катары жаңылбаган, жаңылышпаган, ката кетирбеген жаштык убакыт, жаштык менен ката кетирүүлөр болот. Бирок кичине мындай калпты сүйлөрдө дагы алдын артын ойлоп сүйлөсө, адамдын өмүрүнө кол салдыруу, ушактап отуруп ошол адамды жек көрдүрүп кол салдыруу, бул эң адамдын пастыгы,
бул адамдын маска кийип алып туруп дьяволдун жасаган иши деп мен билемин. Айчурок эже, убактыбыз дагы аз калды, суроолор дагы келип атыптыр, узата берели. Саламатсызбы Айчурок эже, сиз жөнүндө Клара Алибекова жөнүндө да кептер айтылып келет. Убагында чогуу урдап, анан акчага иштеп калгандан кийин аны ара жолго таштап салып кетип калган деп. Мен окудум. Аяна чыгып коеюн. Клара менен гастролго чыгып, түшкөн акчага 3 бөлмөлүү үй сатып алган деп жүрүшөт го. Шоу бизнесте сиз үчүн акча маанилүүбү же таланттарды тарбиялообу дейт? 3 комната. Эме да. Клара аябай жоош кыз. Мен Клара жөнүндө эчтеке жаман айта албайм. Мен өткөндө дагы бир баягы бирөөлөр менен бир болбогон бир сөздөр үчүн улуулук сөзүмдү айтып коем деп мындай ар кандай эме болуп кеткенде, Обон газетасынан Кларага өзүм чалып айткан элем да, Клара ар кандай моундай ситуациялар болуп калат, сени спровоцировать этет, курал катары колдонуп коюшу мүмкүн. Клара барбагын газетага десем, баары укпай силерге келди, өзү интервьюсу чыкты. Мен Клара менен болгонум бир 7-8 ай иштештим. Бул 96-97 жылдары. Эстегилечи, 96, 97, 98, 99 жылдары мен Америкага барып, Славян базарына барып, чоң деген Азия дагыстарына барып, популярдуулугумдун туу чокусуна жетип турган учурум. Ошондуктан берде мени Клара аркылуу акча жасады дегендер жаңылышат. 8 айдын ичинде биз коён эмеспиз да, күндүгө концерт коюп акча жасагандай. Кичине чындыкка жараша айткылачы. 3 бөлмөлүү үй, дагы эмне алып тур, бунун баары тең калп. Эми койгулачы алтындарым. Бул эми өтө эле адамды мындай жөн эле момундай адамдардын башын айлантып минте берген, бул чындыкка жарашпайт. Ал бөлмөсүн билбейм, мен билишимче спорт ордосунда байыш экөө чогуу концерт коюшуп, ошондо билем да, Катя уюштурган бул концерт, аншлактар мен өткөн, мен жардам бергем. Ошондо Катя буларга тескерисинче жардам берип, үй алып бергенин билем, бирок мындай сөздөрдү, мындай ушундай бир майдары сөздөрдү эме кылбай эле койсок, суранам. Саламатсызбы, Сапар деген ырчы бала дагы сиз жөнүндө жазып чыкты. Буга эмне дейсиз? Жаңы окуучуларыңыз менен кимиси менен катышасыз? Жана окуучуларыңыз менен кимиси менен катышасыз депти. 17. Сапардыкын мен окудум. Сапар Сопубековдукун окудум. Анда сиздин тобуңузда. Топто ырдачы, анан кийин Айчурок эже менен үйгө чейин келип урушуп кеткен, урушчак. Ошондой эле урушчак эле атка конойм, башка атка конбойчу. Жумуш учурунда урушасың да, афиша туура эмес чапталып калса, ушунча бир автобус менен канча деген адамдар жүрөт, танцевальный группалар менен жүрөбүз. Туура эмес баягы жакшы чапталбай, рекламалар жаман болуп калса, же бирдемени туура эмес кылып койсо, административный иштерди, же билеттерин унутуп койсо, же эми ар кандай болот, ошонун баарын тең айтып ар бир руководитель урушат да. Андай нерселер бизде болуп келген, жумуш учурунда андай нерселер боло берет. Менин оюмча бул эч кандай бул Сапар туура эле берген, урушчумун. Ал жумуш учурунда болгон уруш болгон. Анткени ар кандай ситуациялар болуп кеткен. Туура эмес жасап койдуң, бияка жакшы клейт этпей коюп турсуң. Эл аз болуп калды. Мына монча кишинин жеген ичкени кандай? Уктабай эртерээк туруп барбайт белең. Ошондой эле. Анжелика өткөндөгү берген интервьюсунда Арген кечирим сурады. Ал үйдө эмнелер болуп жатканын эч ким билбей эле койсун деди. Жашоочу нерселер көппү дейт. Эми ал үйдө эмне болуп атканын Анжеликага мен айтыла турган сөздөр келип айтты, мына ушул жерге келип айтсын. Менин үйүмдүн ичинде эмне болуп атканын Анжелика каяктан билет? Эгерде Анжелика менин үйүмө келбесе, мен анын үйүнө барбасам, анан кийин мындай бүдөмүк бирдемелерим бар теңе келип алып эле силер билбейсиңер да. Демек менин үйүмдө жаманчылык болуп атканда ошол менин состояниямдан пайдаланып туруп бирөтөлө менимне чабайын деген ниети өт. Түшүнбөдүм аны менчи. Ар бир үйүндө урушуу талашуулар болот, ар бир казан аяк кагышат. Анан кийин эгерде эмнеси менин үйүмдө эмне болуп аткан экенин келип айтып берсин өзү. Бүдөмүк кылбай ачык айтып койсун. Жакшы, кийинки суроо waiting деген колдонуучубуздан келиптир. Айко деген жаңы жаш ырчы кызды тарбиялап жаткансыз. Ал азыркы учурда кайда, эмне үчүн ырдабай калды же турмушка чыгып кеттиби? Ал дагы бир күнү сиздин ырларыңыздын бирин ырдап чыкса, чырдашасызбы дейт. Айко жөнүндө. Айко жөнүндө мен Айкону силерге канча алып келдим, биринчи бетке чыгаргылачы. Азыр Айко менин билишимче Москвада.
окуп атат. Эми анын өзүнүн дагы буйруган баягы алдында келечеги тургандыр. Жана айтып атпай, кайсы окуучуларыңыз менен де жакшы мамиледесиз? Бардыгы менен жакшы мамиледемин. Мисалы өзүмдүн күйөө балам азыр Бишкектеги чоң бир компанияларда иштейт. Ар бирөөсү мен Сапардын сөзүнө жаныңызда болот элек. Кечирип койгула, мен гастролго чыга албасам азыр. Мен азыр бияктан тойлорго, корпоративтерге чыгышым мүмкүн. Мен аларга гастролго чыгып, Кыргызстанды түрөө кыдырып, эми ал күндөрүм баары тең өткөн. Азыр ага менин возрастым дагы позволять этпейт, менин ден соолугум да позволять этпейт. Анан мен алардын баарын тең үйүмө топтоп алып, жаныма эмне кылам? Ар кимиси өзүнүн оокаты менен кетет да, үй бүлө курушту, балалуу, чакалуу болушту да, туурабы? Анан кийин 8 мартта өзүмдүн ошо улам келип турат. Башка азыр кийинки могул студияда иштеген балдарым Нургуля, Арина, Аселя деген окуучуларым келип 8 мартта болобу, же болбосо тиги 21-нде болобу келишип, Алтынбек деген Бердигулов деген балам бар, тойлордо жолугуп калабыз. Ал келип турат, баары менен жакшы мамиледемин мен. Жакшы. Кийинки сурооңуз. Эжесиз Нарындын Актала районуна бир дагы жолу келип концерт койгон эмессиз дейт. Анын себеби эмнеде? Же актабай калат деп ойлойсуз? Жок, Акталага биз дайыма барчубуз. Эми акыркы бир 8 жылдай эле гастролго чыкпай калдым мен. Мен барбаган Кыргызстанда мекемелер концерт койчу калган жок болуш керек. Баарын Акталага биз бир нече жыл катары менен булуң бурчунун баарын түрөө кыдырдык. Ачка, ток, суукта ушундай иштеп жүрдүк. Ошондуктан албетте азыр жаныңызда жүрбөйт беле, канакей, баары тең үй бүлөлүү болуп калды. Баары тең чоңойду, чочойду, очор бачар болду. Мен алардын баарын үйгө кантип олам, келгендери келип турат, көргөндө бири-бирибизге саламыбыз түз болуп турат. Эми жөн эле монтуп алып туруп эле адамды жамандайм деп билбейм. Мен ушул сөздөрдүн баары тең чынын айтканда айтпайт болчумун, бирок Анжеликанын өзүнүн кечээ мурданкы койгон посту алдын ала элди мына монтуп айтсам момундай деп туруп Сапарды кошо ала жүгүрүп мына ушул кадамдарынан кийин мен ажыратам деп айткансыз деп кагылайын Кудайдын улуу күндө отурам. Ошон үчүн мен бүгүнкү сөздөрдү айтууга мажбур болдум. Мен мүмкүн келбей койсомбу деп деле ушинтип ойлонуп аткан болчумун да. Анан баягы Анжеликалар, апалар ойлоп атат окшойт да, баягы мен көп сахнага чыкпай калсам, мына муну чакырган жок, мына биз ушинтип жок, алар жаңылышат. Анткени мына Арапов, Шайырбек субботний вечерге деген бир 10 чакты жолу чакырды, аттарын айтып эле кетейин. Дагы да болсо ден соолугума байланыштуу, ашыкча салмак байлабаганыма байланыштуу мына Шайырбек ушулга чейин мага таарынып жүрөт. Пирамидага 7-8 жолу чакырды жаңы ачылгандан баштап. Ага дагы бара албай жатып туруп, анан мынакей кечээ мурдайынан барып түз эфирибиз болбой калды, бирок ал жакта эч кандай Анжелика тууралуу эмес, өзүбүз эле сүйлөшүп барабыз деген, мындай творчество жөнүндө сүйлөшөбүз деген. Что касается фильмге деген мен сурап калышат. Фильмге сизде эмнеге тартылбайсыз депчи? Тартылганга чакырышкан. Бул мисалы Динара Эсенкулова, Жануш Кулманбетов байке. Ошондой эле дагы азыр ким эле унутуп атпайм бул жерде. Ай, Кудай, ушинтип киши ушинтип эме болуп калат экен да. Көптөгөн эле мага мисалы деген сунуштар болду, бирок мен өзүмдүн дагы айтам, өзүмдүн ошо ашыкча салмак болгонум үчүн өзүм негедир тартылгым келбегендиктен мен ошондой Мамакеев чакырган. Дагы унутуп атам бир 6-7, мен азыр эстегенимди айтып атам да, 6-7 улам чакырып эле турушкан. Өзүм мен барган жокмун. Анан бул нерсени мынтип ойлобош керек да. Өткөндө Динара Эсенкуловадан чалды, эжеке келип кетиңизчи, анда да ошо больницада жатат элем. Больницага жатып ден соолугум начар болгондуктан актан дагы баш тарттым.
канча деген эмелерге чакырат, телевидениега чакырышат. Мен өзүм баш тартып бара албай жаттым. Ошону Анжелика менен мамасы туура түшүнүп коюшсун да. Айчүрөк эже, алгач ушу бизге келип, убактыңызды бөлүп, өзүңүз дагы баягы ден соолуктун абалында деп атасыз. Баары бир бизге келип бергениңизге чоң рахмат. Мындан ары ден соолугуңуз чың болсун, оорубаңыз эч качан. Ар дайым ушундай татынакай болуп, жылмайып жүрүңүз, ар дайым баягы жүзүңүздөн жылмайуу кетпесин. Ал эми биз эфирди аяктар алдында ушул сизге 2 саат бою берилген суроолордун ичинен өзүңүзгө жаккан 3 суроону тандаңыз. Биз атайын Супер KG порталынын атынан ошол окурмандарга, колдонуучуларга белек камдап койгонбуз. Бул биздин салт. Сизге жаккан суроолор кайсы болду? Мага жаккан суроо эме болду да. Сиз өзүңүз Кыргызстандын атынан барып байрак көтөрүп келдиңиз беле дегенчи. Ошондуктан кичине ал ошо менин творчествомду билбеген жаштардан окшойт. Ошондуктан дагы тыгызыраак байланышта болуу деген ниет менен ошол суроону калтыралы. Ошондой эле Ак талаага келбейсиз деп Айчүрөк келе берип ушундай жадап кеттик, көргүбүз келбей калды дегенден көрөк эмне келбейсиз деп аткан ошол Ак талаалык көрүүчүлөргө берели. Эки суроо келди. Эки суроо. Эки суроого анда тандадык. Эл аралык сынактар жөнүндө берилген суроо жана Сыймык Атай уулуна дагы белегибизди карабыз. Бизден Супер KGден бир футболка жана календарь. Айчүрөк эжеке, сизге эркен микрофон. Махабат көлү деген чыгармаңызды аткарып бербейсизби? Жакшы нотада жыйынтыктайды. Мен аны бердим, Анжелика. Мен эми кандай десем, урматтуу кыргызстандыктар, ардактуу урматтуу энелер, агалар, байкелер, мен ушул сиздердин алдыңыздарда канча жылдан бери өзүм аракет кылып, өзүмдүн ак эмгегим менен деп айтып келем. Азыр эми ушул ситуациядан пайдаланышып, өзүң деле карыган чалга тийип албадың беле деп атат. Ошо чал тууралуу да сиздерге айтып коеюн. Ал чалга тийбесем эмди айтмак эле деп да ойлонуп коем. Ал менин биринчи ак никелеп тийген жолдошум. Ал учурда мен 18 жашта болчумун. Ал киши менен 17 жаш улуу болчу. Экөөбүздүн ортобузда Арген деген алтындай балабыз бар. Ал киши эч качан бай болгон эмес. Ал киши каза болордо мен анын үйүнө баласын ээрчитип бардым. Ошол мен жашаганда үйүндө кандай абойлор болсо, ишенесиңби, ошол абойлор ошол бойдон туруптур. Ошол чынылар сынык бойдон ал киши ошо чынык сыныга тамак ичип аткан экен да. Анан ал кишинин көзү өтүп кетти азыр. Ошондуктан мен эч качан танган эмесмин, мен ал кишиге күйөөгө чыккан эмесмин деп ак никеден төрөлгөн балабыз болсо айтып кеттим. Ар дайым бар болуңуздар. Эми баягы 40 кыңыр иш 40 жылда билинет дегендей, эң негизгиси адам баласынын дүйнөсү, жан дүйнөсү таза болсо, калп айтпаса, канчалык аны аракет кылбасын, канчалык сулуулугу менен, жаштыгы менен аракет кылбасын, баары бир деген менин ишендим, элге кылган эмгегиң баары бир жерде калбасын. Ошондуктан мен сиздерге кааларым, жан дүйнөңүздөрдү ар дайым жагымдуу музыка коштоп жүрсүн, жамандыкты жакшылык жеңет дейт. Кудай кечинен болсо да берсин, бирок кандайдыр бир кайсы бир учурда баары бир агынан жарылып бул сөздөрдүн баары тең айтылмак болчу. Бар болуңуздар, аман болуңуздар, ар дайым сиздер менен жакшылыкта гана жолушуп жүрөлү. Супер инфону мен дагы жакшы көрөм. Дайыма жан дүйнөңүздөрдү жагымдуу музыка коштоп, жакшы ырларды угуп, жакшылыкта сиздер менен жүз көрүшөлү. Бул жакта аябай колдонуучулар сурап атат, бир куплет болсо да ырдап берип коюңуз. Махабат гүлүнө жок, ырдабайм. Жок, Роза гүлүн башка чыгармаларыңызды. Жан дүйнөңүздү сагындык. Мен айтпадым, азыр больницадан чыгып араң момундай тамагым кургап сүйлөп атпайбы максат. Мен башынан эле силерге айтпадым беле. Дагы эле мына силер ушул элди карап туруп, менин сага отказ бергенимди билесиң. Канча жолу сен мени чакырдың. Ооруп атканды билесиң. Больницадан жаңы чыккан элдин баары билет. Эптеп ушул жерге келдим. Намыс үчүн, балдарым үчүн деп ырдай албайм.
Сизге жактыбы? Эфир аябай жакты, тамамында кургап калды. Макул, рахмат сизге. Рахмат анда чындыгында сизге бизге 2 саат бою тынбай сүйлөп, өзүңүздүн чындыгыңызды айтып, жалпы колдонуучулардын суроолоруна жооп бергениңиз үчүн ден соолук каалайбыз. Эфирге дагы келип туруңуз, чакыруубузду четке какпай. Көп жүздөшүп көрүшүп туралы. Рахмат чоң. Бар болуңуздар. Кызматыңыздарда болгон кесиптешим Максат Орозумбетов, эжекебиз Айчүрөк эже жана мен Садырбекова татуу үй болдук. Көрүшкөнчө достор. Саламатта болуңуздар. Сиздерди сүйөбүз.